Үнүм жакшы эле угуп жатабы? Эгер жакшы угуп жаткан болсо анда комментарийге плюс белгисин жазып коюңуздар. Жакшы угуп жатат деп да жазып койсоңуздар болот. Көптөн бери Zoom өткөрбөй же онлайн сабак өткөрбөй аябай бир кызыктай болуп жатам чынын айтканда. Ар дайымкыда биринчи жолу өткөрүп жаткандай сыр бар да баягы аудиториянынчы. Плюстарды көрүп атам, жакшы угуп жатат экен, сонун кубанычтамын. Бүгүн биздин темабыз дизайн тармагында. Дизайнды декретте үйрөнүп, жана ошол менен кирешеге чыгып, эки баасын тең багып, мындай айтканда эң жакшы үй кожойкесинен ошол спикерибиз келип сүйлөп берет. Балким айымдарга да пайдалуу болот. Эркектерге деле пайдалуу болушу мүмкүн. Мисалы бул бир жумушту иштесеңиз, экинчи жумушка айкаштырып кетсеңиз болот да. Аймерей эже кайда дейт, Аймерей спикерибиз азыр келет. Биз 9 баштайбыз дегенбиз, азыр 1-2 мүнөттө баштайбыз. Азыр башкаларды күтөлү, баштап жатабыз деп жазайын. Азыр дагы башкалар келгенге чейин, келиңиздер 5 мүнөт күтөлү, ага чейин өзүңүздөрдү тааныштырып турсаңыздар болот. Бул жакта менин тааныштарым да бар экен. Сиздерди көрүп жатканыңыздарга, атыңыздарды окуп жаткандарыма аябай кубанычтамын. Кандайсыздар? Ким өзүн тааныштыргысы келсе, бул семинарга кирип сөзсүз түрдө бир пайда алып кетишиңиздерге ишенемин. Келип өзүңүздөрдүн эмнени күтүп жатасыздар, же өзүңүздөр буга чейин дизайн иштегенсиздерби айтып кетсеңиздер болот, Ким тааныштырып берет өзүн? Ачык микрофон. Тартынбаңыздар, кайтарым байланышты күтөмүн. Сөзсүз түрдө суроолор болгондо же болбосо спикерибизде бир ойду пикир айтып жатканда кошулсаңыздар кошулам деп, кошулбасаңыздар өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди жазып, өзүңүздөрдү кенен үйүңүздөгүдөй сезип отура бериңиздер. Мен деле жөнөкөй эле, баарыбыз эле жөнөкөй, эч кандай сиздерге кандай десем, туура эмес деген нерсе болбойт. Азыр катышуучулар кайра кошулуп жатат. Мен дагы бул жактан вручную дейм, мындай кабыл алып жатам. Саламатсызбы, Замира эже, кандайсыз? Эгер сүйлөйм десеңиздер, микрофон жандырып сүйлөсөңүздөр болот. Мен азыр ссылкаларды бир сыйра группаларга жиберип коеюн. Саламатсызбы, Шайыргүл, саламатчы, кандайсыздар? Негизи мен өзүм дагы азыр эле чын айтсам, азыр эмес, 1-2 сааттай болуп калды съемкадан келгениме. Мен съемкада кыламын, таргет кетиремин, видео даярдаймын, дизайн да даярдаймын. Ар тараптуу негизи бул сфералар аябай бири-бирине жакын да. Бирок бүгүн мен сиздерге именно ошол дизайн тармагында айткым келип жатат. Албетте T-shape деп коет. T-shape деген Т тамгасы сыяктуу да. Мисалы, бардык сфераларды билсеңиз жакшы, бирок бир сферада мындай тереңирээк билсеңиз дагы да жакшы да. Негизи дизайнер болуп дагы аябай жакшы иштеп жаткандар бар. Таргетолог болуп да аябай жакшы иштегендер бар. Мобилограф болуп, ар биринин өзүнчө тармакта эксперт болсоңуздар болот да. Бүгүн дизайн. Лишний шум болуп жатат го, мен деле кыздар дейт. Шум болуп жатабы, болбой жатабы? Бир карап айтып коюңуздар, эгер шум болсо аны чечкенге аракет кылалы. Биз тараптан шум болсо, спикерибиз да келди. Эльмира Асанбаева. Кол чалып коебуз тикейиңизде. Сүйлөйүн деп атып араң чакырдым, чынын айтсам. Бошобойт, балам бар деп, мындай балдары бар болгондорду аябай неме деп убактын алыш кыйын. Ооба, чындап. Рахмат, Аймира. Араң да өтүп келди. Ооба, эки жумадан бери сүйлөшөм, чын айтсам, бул кызды чакырыш үчүнчү. Эми мына убакыт келиптир.
Ошо. Рахмат Аймиран, багач сага ыраазычылык айтып коеюн. Ушу биздин окуучуларга, дагы сырттагыларга деле мына өзүңүн басып өткөн жолуң менен, дизайн тармагында алган опытуң менен бөлүшүп бергениңе чоң рахмат. Бөлүшүп беришиңе чоң рахмат. Ооба, иншалла Негизи пайдалуу Аймира экөөбүз болсун. негизи биз Аймира экөөбүз группалашпыз. Манаста бирге окуганбыз. Ошондо айтчумун деп коеюнбу? Аймира менен дагы мындай университетти бүткөндөн кийин дагы азыр мындай бир сферада иштеп жатканыма аябай кубанычтамын. Негизи досторум менен дагы бир сфера болсоң жакын да, темаларыңды айтышып, бири бириңди түшүнүш жеңилирээк болот. Ошол. Аймира, анда сага микрофонду берейин, өзүң жөнүндө кыскача айтып кет. Ооба, элдер келдиби же күтүп туралыкпы? Негизи 5 мүнөт күтүп туралы дегем, уже 9дон 4 мүнөт өтүптүр. Баштай берсек деле болот. Все Ортосуна да хорошо. кошулуп түшүп берет деп ойлойм. Ай, Негизи мен деле 10 мүнөт күттүмүн, анан азыр убагында баштаганым туура экен. Эртең кимдирдин акысына кирип калбайлы. макул, баштай 9 берейин э ровно анда. кирип баштай берели. Баарыңарга ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Дизайнерлер деп койбоймунбу? Менин атым Аймира Асанбаева. Ошо Шайыргүл менен Манаста чогуу окугам. Анан Манас менин одногруппницам болот да, Шайыргүл. Анан ошо окуп жүрүп, баягы турмушка чыккандан кийин эки курс окудум Манаста. Андан кийин перевод болуп ошо башка сферага алмаштырам, эмемди, профессиямды деп педагогикага экинчи курстан кийин тапшырып кеткем. Азыр ошо педагогиканы бүттүм, бирок азыркы данный момент декретте болгонум үчүн эч жерде оффлайн иштебей элем. Только дистанционно иштеп атам. Анан дизайнга келгениме 1 жылдай болуп калды. Баягы турмушка чыккандан кийин иштеп жүрүп, мындай дайыма активный образ жизни кылып жүргөн киши болчумун да. Анан турмушка чыккандан кийин көп жерден баягы удаленная работа эмес болгон үчүн жакшы иштей албай калдым да. Сыртка чыгып дайыма көчөдө жүрүп иштей албай калдым. Анан кызым төрөлгөндөн кийин толук 1 жыл эч нерсе кылган жокмун. Только бала карап, үй жумуштары менен алек болдум. Анан ошондо бул азыр дизайнга кантип келип калганым жөнүндө айтайын. Мен өзүм жөнүндө түшүнүктүү болду болуш керек. 23 жаштамын. Эки балам бар. Экинчи балам 2 ай болду. Кызым 2 жашка чыга элек. Экөө погодки да. Анан азыркы учурда ошо 1 жыл мурун кызым жаңы бирге чыкканда каякта дистанционно кандай кылып, мен үчүн мен мурда бир видео көргөн элем да. Биз путешествие кылабыз и заодно иштей беребиз деп бир казак беле, кыргыз беле ушундай киргизгенинен ну это невозможно деп ойлогом да ичименчи. Эми бир жака баары бир все равно барып иштеш керек да деп. Ну мен үчүн фриланс невозможныйдай көрүнгөн ошол учурда. Анан ошентип жүрдүм, аны унутуп коюпмун. Андан кийин ошо уже иштеш керек, өзүмдүн баягы расходторумду жабайын өзүм деп ойлонуп, пландарым көп, бирок убактым жетишпейт да, потому что сыртка чыга албайм кичинекей бала менен. Кичинекей баланы баягы кичинекей кезинде няняга берип же башка бирөөгө каратып андай кылуу мен үчүн туура эмес деп ойлодум. Кыскасы, баягы бала тарбиялоо иштен жогорураак турат депчи. Анан ошого кандай иштейм деп ойлонуп жүрө бердим дагы. Анан бир күнү ошо мен фриланс жумуш табышым керек деп кечке Google'дан карадым, фриланс кандай жумуштар бар депчи. Анан десем эле SMM деген сыяктуу, мобилограф деген сыяктуу жумуштар чыга берди. Ал эми баягы фриланс деп аталганы менен все равно барып иштейсиң да агачы. Анан ошентип жүрүп, анда дизайнды мурда өзүм жакшы көрөт болчумун. Ушундай мелочный жумуштарды аябай жакшы көрөм да. Мындай кичинекей, прям миллиметр, сантиметр жылдырып бир мындай творческий жумуштарды жакшы көрөм, кыскасы. Анан ошентип жүрүп Инстаграмдан издедим дизайн деп, кимден окусам болот депчи. Анан бир дизайнер эже кыз бар экен, ошону таптым дагы. Анан сразу эле жаздым: эже, я мама в декрете, думаю, что у меня вообще ничего не получится депчи. Десем жооп берди сразу эле: здравствуйте, почему вы сразу так думаете, надо попробовать деп. Еще курсы 15 000 сом да. Анан мен 15 000 сом эмес, 150 сом жок акчамчы. Анан эмне кылсам деп ойлонуп аткан, иши кылып карызга акча таптым 15 000 сом. Сразу эле төлөдүм дагы. Анан
курс башталды, 15 күндөн кийин башталат деди. 15 күн күтүш мен үчүн аябай кыйын болду. Фигманы көчүрүп өзүм кечки ютубтан сабактарды көрүп, баягы обратная связь болбосо же бир определенный бир наставниктен курс алып окубасаң, ютубтан аябагандай прям жакшы үйрөнө албайсың да, кыскасы. Потому что үйрөнө алсаң дагы сен бара турган жолуңа узак убакытта жетесиң да. Анан ошентип атып ютубтан кечке кыйналып атып көрүп бир нерселерди, анан курс башталгандан кийин эч кимге айткан жокмун, курста окуп атат, жолдошума дагы айткан жокмун. Анан курс окуп 1,5 ай болду. Анан окуп бүткөндөн кийин эле мен почему-то ойлоп калыптырмын да, баягы курсту окуп бүттүм, болду, клиенттер өзүлөрү эле жаза берет сага депчи. Анан эме курсту окуп бүттүм, үйрөндүм. Анан үйрөнгөндөн кийин бирок эч кандай клиент жок. Мен эме кылдым да, мындай менде аябай коркунуч болду. Ушунча акча коротуп коюп туруп эми дальше кандай окуу, мен как дальше двигаться я вообще не знала да, прям абсолютно ноль болдум, эмне кылам деп. Анан мага кишилер жазбай эле кой, эч ким деп эле үйдө эле кечке депрессия болуп, как раз жолдошум да умрага кеткен, ал умрада жок, 15 күн 20 күн жок болгондо үйдө жалгыз болуп кечке эле ыйлап эле жата бердим. Кыскасы кишилерим жок депчи. Анан бир күнү өзүмдүн окуткан эжеме жаздым: эже, мен эч кимди таппай атам, мага эч ким жазган жок десем, айтты: Аймира, сен бир комнатада отуруп алып эле, мен дизайнермин дей берсең, сага ким келет, бир жака чыгыш керек да депчи. Анан азыркы мисалы Кыргызстандагы дизайндын клиент тапкандагы эң көбүрөөк клиент тапкандагы жолу, көбүрөөк соотношение процентте Инстаграмда блог менен. Анан эже блог алып барыш керек, эми хочешь не хочешь деди. Анан мен болсо баягы блогинг деген теманы аябай жаман көрөт болчумун да. Анан алга даярданып блог кылганыма эле 2 ай кетти өзүчү. Мен өзүмдү даярдап, ошондо Шайыргүлгө дагы жазгам, кантип эме блог кылам депчи. Анан ошентип 2 айдай кыйналып жүрдүм дагы. Анан 2 айдан кийин мейли деп өзүмдүн эптеп септеген работаларым менен эле Инстаграмга киргизип, таргет кетирип эле кылдым. Анан баягы биринчи клиент жазып калды. Жазганда биринчи 2-3 таанышыма жасап бердим, азыраак акчагачы. Анан Инстаграмга жазсам эле өзү тааныштарым дизайн баягы азыркы заманда, биздин прям заманда Инстаграм социальный тармактар аябай өнүгүп аткан үчүн дизайн каждый второй кишиге керек да. Бизнес кылайын десең дизайн, услугаңды сатайын десең дизайн. Кыскасы ким двигаться этип аткан болсо ошонун баардыгына дизайн керек да. Анан ошого Айдара, мен жасап. бир кошумчалап кетейинчи ушул жерде. Эме деп атасыңбы, ошо жумуш табыш кыйын болду депчи. Анан эстейм, мен сенин группалашымсың да, билем да сени кандай экениңди. Анан перфекционист адамдарга кыйын болот экен да. Ооба. Перфекционист болуп, жок, мен еще дагы билбеймин, дагы окушум керек. Нет, азыр деген мен дагы опыт албай эле кантип иштейм деп коркуп атат заказчикке. Азыр айтсам жакпай калса ачып коеюн, моуну менен тигинтейин, болбой калып деп эле. Анан ошого да кыйын экен да. Анан бирок о вкусах не спорят дейт го. Жөнөкөй эле мындай болгон дизайн жасасаң деле ошол клиентке жагып калышы мүмкүн экен да. Даже Ооба. жөн эле жасап койсоң делечи. Анан ошого мындай ар бир адамдын өзүнүн клиенти болот экен. Мен деле мурун диванный критик болчу экенмин, ойлосомчу, отуруп баягындай бирөө дизайн даярдап туруп, мынакей дизайн даярдадым деп чыгарса, карап туруп, ушуну дизайн дейби, бул дизайн эмес го депчи. Бул дизайнер не считается, вообще ушуга 500 сом алды, ушуга 1000 сом алды, болбойт да андай, нормально жасап бербейби деп эле мындай башка бирөөгө ойлой берет элем да, мындай эмес, тиги эмес депчи. Анан азыр ойлоп калдым. Көрсө, негизгиси клиенттин ыраазы болгону экен да. Эгер клиент ошол жаман болгон дизайнга аябай ыраазы болсо, всё, проблема жок да. А не всегда клиент менен сенин да оюң туура келбей калат экен. Мисалы, сонун дизайн даярдап берсең деле ага жакпай калышы мүмкүн. Нет, я другой хочу, кошуп туруп сары монт депчи. По дизайну туура эмес болушу мүмкүн да, но то же самое. Бизде деле баштагандар дагы мындай жакшы ийгиликтерге жеткендер дагы болду да. По-моему, сен деле мындай перфекционист болгону үчүн тоже кыйын болгон болушу мүмкүн деп Ошо ойлойм. синдром самозванца деп коет го, ошондой. Я еще недостаточно знаю деп аттым да. Анан работаларымды өзүм жасаганга өзүм көрсөм эле мага мындай аябай жаман мындай сезиле берди да. Башка бирөөнүкү сонун көрүнөт, өзүмдүкү жаман Салыштырды. көрүнөт. Анан ошого такыр Инстаграмга
ооба киргизгим келбей жүрдү да анан бир күнү аябай көп кишиге жаздым, тааныштарыма жаздым, психологко жаздым, эже мен блок кылайын десем что-то меня держит, но я не знаю что депчи. Анан десем ал кечке записьтерди жөнөтүп мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек дейт. Ошентип атып блог ведить эткен жолум дагы аябай узак болуп кетти Получается, да. сен Анан дизайнды окудуң. Качан окудуң? январьдын аягында бүттүм, уже 1,5 айда. январь аягы. Ооба, ооба. Анан 2-3 ай окуп бүткөндөн кийин дагы Апрелде тышына только блог кылып баштадым. Ооба, апрелде биринчи апрелде блог клиент алдым. баштадың. Ооба, Апрелде биринчи клиент алдың уже. ооба, ооба. Но Ага доход чейин тоже прямо өткөн алдым экен. десем эле 1000 сом, 2000 сом Кандай мага дейсиз? жетет деп кой. Доход деле анчалык түшпөдү дейм да апрелдечи. Жок, апрелде вообще эметкен ошол жактан жазды окшойт да, бир эже жазды. Анан Биринчи клиентиңди өзүнчө баягы ценный болот го, ох депчи. Мен да до ооба, сих пор эстейм да биринчи клиентиң деп. Баягы эже дейм да. Мондай депчи да биринчи клиент өзүңчө эске алат, экинчи, үчүнчү уже не важно. Биринчи аябай неме го эсиңе алып анан биринчи клиент ошо алгандын эже жазып калды мага, инфографика керек болуп атат деп эже жазып калды. Анан жазганда басым канча деп айтам деп өлө уялдым да. 500 сом деп айтсам өлө кымбат сезилет мага. Анан ушу бир сүрөткө 500 сом аласыңбы дейт экен деп уялып атып айттым, 3 сүрөт 1,5 сом болот деп атып, азыр качып кетет экен деп ойлоп атып анан айтсам, окей, хорошо деп койду. Анан предоплата азыр мисалы баягы 50% предоплата котормойчу жасабайм да. Потому что клиент мен жасап бүткөндөн кийин ошондойчулар болдубу вообще? ага чейинки кылган Клиенттер кидать төрөтүм бар. этип койгондор. Жок, жок, вообще Акчасын такыр боло элек. сен бирөө түшпөй Ошо купешиңде экен деп предоплата алып эле. анан 1,5 миң сом деп жазсам эле эже хорошо деди да. Анан предоплата анда работаны жасай берейинби десем, да, конечно, без проблем деди. Анан жасап бүткөндөн кийин оригиналдарын жөнөтүп койдум да. Анан акчасын ала элекмин бирок. Анан жөнөтсөм эле эже жок болуп кетти. Анан өлө корктум, азыр точно мени кидать этип кетти депчи. Анан бир саат которбойт окшобойт депчи. Анан жазсам мен сабакта болчумун, азыр чыгып эле котором деп. Тиги алган карзымды да төлөй элекмин да 15 миң сом. Анан бирок аябай сүйүндүм. Биринчи акчам канча 2 жылдай декретте болуп кеттим. Кызым бирге чыгып качакты, боюнда болупчу. Анан иши кылып аябай мага ценный болду. Андан кийин уже ценаны айткандан корктум да. Биринчи клиент аябай мындай переживать этип жаман болдум эле. Анан ошол работаларымды ошо жасап, ага окшоштуруп дагы бирөөнү жасап, тиги эжеге аябай жакты. Өлө сонун жасайт экенсиңер, рахмат деп. Андан кийин да көп жолу келди, постоянный клиент болуп калды. Бирок ошо биринчи клиентим. Ооба. Анан Эмнеге башында айткандан коркпой калдың? Вот биринчиден кийин эле дейм да. жок, Как биринчиде это? айтканда мен элдер ошондой жасатат экенин вообще ойлогон дагы эмесмин да. Анан потому что 500 мен өзүм аны бат эле жасадым да, 1 сааттарда эле жасадым 3 сүрөттүчү. Анан жөнөтсөм эле, хорошо, 1,5 миң сом болсо десе, мен бир эле саатта 1,5 миң сом таап койгон мага аябай кызыктай болду да. Баягы мисалы найымда иштесең, бир күн кечке жүрүп 1000 сом табасың да, мисалы айына 30 миң айлык алсаңчы. Анан тигинде бир эле Да. саатта кызым уктаганда эле жасай коюп 1,5 миң сом болуп калса, мага аябай мындай переживать эттим да, кыскасы точно болбойт депчи. Ошо Анан кийинкилерде эмнеге переживать этпей калдың дейм да. Анткени мисалы до сих пор менин окуучулар бар да, уже 5-6 дизайн даярдаса деле до сих пор ушу Айргүл 1000 сом десем кымбат болот кой деп жымып турушат да. Бир жок, тиги эже презентация жазды общий да. там 20 презентация даярдаса деле кымбат болуп калат, мындай айтайын деп түшүнүп турушат переживать этип турат до сих порчу. Ошо кантип Тиги эже ошону блок жазды, кылдым. өлө сонун жасайт экенсиңер, рахмат, там буду постоянно клиенткой деп жазгандан кийин эле ой деп эле самооценкам жаман жогору болуп кетти. Ой, у меня получилось депчи, значит дальше тоже получится деп. Главное Да. токтолошум керек экен деп. Ал Сон. апрелдин аяктары болчу да. Анан ошентип 1-2 клиент алып эле, анан кайра блогум жок болуп кетти. Кызым ооруп, ошентип атып иштебей калдым. Анан майда эмеге презентацияга заказ түштү. Анда да тоже блог видит этпей эле турганда. Анан презентацияга заказ түшөр менен ал да бир 4-5 миң сом болду да. Анда 2-3 саатта эле жасап бүттүм баардыгын.
кечке отуруп прям жаңы баштап атканга аябай кызык болду мага. Эч жака турбай жылбай ордуман. Переживать этип атып Как киши болуп. өтөдүбү? 4 сыймыкка отурса как өтөдүбү? Ооба. Ташына барбы деп да. 50% предоплата десем без проблем деп эле 2-3 миң сом которуп коюптур да. Мисалы. Ой деп ага дагы сүйүнүп эле жасап анан кой болду таргетти токтотпошум керек экен деп анан жолдошума айттым. Мен ушундай иштейин деп атам үйдө. Мага жагып атат. Мен дизайнды жакшы көрөм, творческий жумуштарды жакшы көрөм десем. Вообще проблема жок, иштей бер. Мага эч кандай ызыксуу жок, иштей бер дейт. Анан макул деп эле айттым, ошо май бою дагы иштедим, азыраак иштедим да бирок. Анан июнда айттым, давай экөөбүз, мен жолдошума айттым, давай экөөбүз план түзөбүз, сен мага жардам берип кой десем, анда 30 000, июнь айына 30 000 сом деп план коелуп, 30 000 эмес 29 000 сом болуп калса ошол акчаны мага бересиң деди да. Экөөбүз блогду прям постоянно видеть этесиң, анан акчаны болсо 30 000 деп коелук пока деди. Хорошо деп 30 000 деп койдук. Анан аябай бир 4-5 жолу таргет кетирдим бир жумада. Бир айда 4-5 жолу таргет кетирдим, бирок аябай ошондо 29 800 сом таптым да. Анан 29 800 сом таап, эртеси күнү уже 1-июль күнү бир байке правка кылып берип койчу деп мурунку заказынчы. Анда эми буга да акча төлөйсүңөр десем, ал без проблем деп эле алып которсо ошентип 30 000ден ашып кетти да акчам. Ошо эң 1-июльда аябай эми биринчи жолу үзбөй жакшынакай блог видеть этип иштегем да. Анан башында Сен клиенттерди в основном через таргет алган экенсиң да анда, ооба. Тоже сон Таргет таргеттеп анан в бийлиштип основном эмелер келет да, сарафанный радио. Сизди жасайт деди деп, ошо сарафанка аябай жакшы да негизичи. Эми сиз бул бирөө берди номериңизди, жакшы жасайт десе эле деп анан жыргап жасайсың да кысасы. Мактаныптырдым. Анан азыраак мактап коюптур да, дагы деп. Анан ортодо дагы эме кылдым да, ошо жолдошума айткандан кийин айттым, менин чото билимим жетишсиз болуп атат окшойт деп. Мен айттым го, синдром самозванца боло бер деди кечке депчи. Анан менин билимим жакшы жетишпейт окшойт, мен дагы бир курска барайын, оффлайнга барам только десем, хорошо деп 15 000 сом берди, ага да 16 000 сом курска. Анан бирок ошо оффлайнга барганыма аябай өкүнүп калдым да. Бардым, мен билген эле нерселер да, баягы базовый. Бул жакта дизайндачы мындай да, мисалы фигма үйрөнүп турган болсоңор, фигманын инструменттерин үйрөнсөңөр, плагиндерди кандай колдонот, ошолорду үйрөнсөңөр эле дальше уже өзүңөрдөн да. Аны кайра дагы бирөөдөн барып окуш вообще не стоит да. Силер главный базовый инструменттер кандай иштейт, мисалы тиги ручканы алып кандай кылып жазат дегендерди билсеңер эле уже калганы силерден да. Аны баягы насмотренность деп коет го. Ошо дизайнердин насмотренности, фантазиясы күчтүү болуш керек. Азыр мен ойлогом да, эжеге жаздым дегенде айткам да, мен деген фантазиясы жок киши окшойм. Менден фантазия чыгыш вообще мүмкүн эмес деп айткам да. Десем эже жазган да, мындай фантазиясы күчтүү эмес деген киши болбойт, аны практика кылыш керек. Дизайндарды карап практика кыласың, Pinterestке кирип дизайн деп жазып алып ошолорду көр, бир нерселерди жасап кыл, ошентсең эле өзүңдүн фантазияң все равно жогорулайт деген да. Ошого мен болбой эле баары оффлайнга барсам дагы көбүрөөк үйрөнөм дей бердим да. Базовый инструменттердин баардыгын билем болбосочу. Анан бардым ал жака, бирок ошо жөн эле бир эмени үйрөнүш үчүн мен 30 000 акча короткоnuма аябай өкүнөм да. Өзүм эле билген тиги биринчи үйрөнгөн жагыман эле калып калбай еще тияка барганымачы. Кайсы курсун айтып койгон, биздин немелерде может жардам берип калар деп коеюн. Жок, Эми негизи барбагыла депчи, барбагыла деп. Эми жок, мындай экен да, Аймира айтып атпайбы, Аймира билип барган да, базаларын билип барган, эми ал жакта барып үстүнө дагы барсаңыздар жардам бермек да. Аймира базасын билген үчүн неинтересно болуп калды, мындайча айтканда курс сага. Ал эже дагы жазат эле да, мен окуучуларыма баягы эме клиенттеримди берем депчи. Анан мен ошо именно клиент алыш үчүн дагы баргам да, бир жагычы. Барсам эже деген, мен ойлодум да, бир баргандан кийин мага клиент берип койсо сразу курс тактап коем депчи. Анан десем баргандан кийин эже, мен андеген наставничестводо окуган эле окуучуларыма берем, мындай бере албайм деп койду да. Мен дагы негизи өзү даяр окутка баргам да. Ооба, даяр нерсе барсам эле берип койсун деп баргам да. Анан эже ошенткени макул деп эле кетип калдым, бирок ошо жок бере албайм деп койгон дагы жакшы болуптур да магачы.
өзүм эми каяктан табам клиент деп атып өлө изденип атып таптым да. Анан ошо ошентип катышуучулар эгер суроолор болсо жазып туруңуздар, микрофону эле жанып сурай бериңиздер. жазсаңыздар Аха, жооп берем. Гүлүмкан Усупалиева кол көтөрдү. Гүлүмкан эже сурооңуз барбы? Тартынбаңыздар, вот кандай ноутбук колдонуңуз эле деген суроолор болсо деле Аймира понимает. Дагы угуп атабыз, Гүлүмкан эже айта бериңиз. Кандай сурооңуз бар? Хорошо, макул, маршруттан түшкөндөн кийин бересиң да, же жазып койсоңуз болот. Эмечи балдар, кыздар, баягы вопросторуңуздар болсо, ошону бере бергиле да. Ким дизайнда может решиться эте албай жүрөсүңөр, может окуп алып дагы деле кылбай жүрөсүңөр. Анан берсеңер, эми мен ошондо айттым го баягы. Эми мен каяктан табарымды, эмне кыларымды, дальше как двигаться я вообще не знала да, мага мындай путь көрүнгөн эмес да. Инстаграмдан вроде сонун картинкаларды көрөм, элдер прям сонун жазып аткандарын, бирок алар каяктан алып атат, эмне кылып атат билген эмесмин да. Анан мен эми мактаган жокмун, мактанган жокмун, просто живой пример да. Кимдерде вопростор боло турган болсо берсеңиздер, эми кандай билге турган болсом жооп берем иншалла. Аймира азыр сөздүн ачыгын айткан болайбы? Канча табасыңды? Эми 25 000 плюс деп эски бан жазып коюптун, андачы эми июлда эле уже, июнда дедиң да, 30 000 жаткан болсоң аябай чындап Эми прям айтып коеюн, скачок мен кылыпсың да, резкочу. Азыр аябай уже жакшы. кандай эмнеге чекке көтөрүп калдың, эмнеси өзгөрдү, чекти кантип көтөрүп калдың, же болбосо мындай өзүңдүн мышлениең өзгөрдүбү? Ошону бөлүшүп берсең. Мен бааларды бир аз көтөрүп алдым. Анан мурункудай аябай көпкө иштеген жокмун. Мен айттым го барыңыздарга. Мынакта ким студент болсо, же балдары бар болсо, же күйөө тийген болсо, башка иши бар болсо деле үйрөнүп алсаңар, бул ашыкча эч качан болбойт да. Потому что это навык да. Бир нерсени билем деген сезим да. Баягы сыртка чыга албайсың, пожалуйста, мен үйдө иштей берем дегендейчи. Анан эми акчам болсо баягыдай эле, потому что мен могу баламды 2 ай 1 ай мурун эле Экинчисин төрөдүм төрөп да. коеюн деп койсуң Аймира. Анан Өтө ошого чыкпайбы? төрөгөнгө баягы 2 балам болуп калды да. Мурда 1 бала менен эптеп жетишип калып атсам, азыр 2 болуп калды. Анан еще экөө тең кичинекей погодки деп коеттум го. Мен экөө тең ортолору бир эле жаш болгон үчүн кечке иштей албайм да. Аларды уктатып коюп 1-2 саат иштейм. Алар тура электе эртерээк туруп иштейм. Кыскасы аздан эле заказ алам да. Өзүң бошобам болуп калганда. кыйнабайсың, жаны кыйналбайт дегендей. Ошол мен Ооба. үчүн маанилүү да ошолчу. Душаң кыйналбай, азыр тамак кылып коюп жасаймын депчи, азыр тигинтип Ооба. коюп жасаймын деп, офлайн жумушта болгондо делечи, кечке ойлоносуң, балам сабагын угду экен, Ооба. тамак жасайт экен, жолдошум эмне дейт экен, мен жуунушум керек, анан үй жубуртушум керек эле деп. Ошо айымдарга аябай жакшы жумуш экен да чындыгында. Так, бул Анан жакта ошо чатка да мен суроо бериптир. Айта бер, Аймира айта бер. Потом ызымды жаңы эле садикке бердим да. Эми бул айда аябай жакшы иштеп, прям блокту сонун кылып, бир 100 000 көтөрөйүн деп ойлоп атам. Акчам деле спор кылган, сен спорду жакшы ойнойт экенсиңер, жолдошуң менен спор кылып, Ооба. 99 000 сом болуп калса сизге беремин депчи, сага беремин. Жок, чынында Биздин просто эми азыр 2 бала менен болгонго жакшы иштей албай аткам да. Анан улуу кызымды садикке берип, 1 жумадай болуп калды. Ал уже адаптация болуп бүткөндөн кийин дагы көбүрөөк чекке коюп, баягы ушунча табайын деп ойлоп. Потому что үйдө отурганда өзүңө дагы мотивация да. Ой, ишим бар депчи. Анан мен мисалы айттым го, мындай на расслабоне иштейм да. Бир заказды алып коюп, мисалы аны мындай цвет кошсом болот экен, тигиндей кошсом болот экен деп үйдө оокат кылып жүрүп эле ойлонуп кечинде бир отурганда жасап коем да. Мага кыскасы аябай ыңгайлуу. Мыкты вопросторго жооп бере элекке. Мен жакында азыр эң үстүн баштап суроо берейинби? Бирөө суроо бериптир. Шайыргүл онлайн балама кайсы тармакты үйрөнсө болот 10 жашта дейт. Негизи жаш боюнча айтып берчи сенден биринчи уралы. Жаш боюнча эмне дейсиң? Канча жаштан баштап үйрөнсө болот? Же канча жашка чейин үйрөнсө болот? Жок, Өзүң канча жашка чейин көзкарашыңды. дегени эме эмес, чеги жок. 50 жаштагы апа деле если комп койгондон үйрөнүп ала турган болсо, иштей берсе эч кандай кыйынчылыгы жок да. И ага жакшы, и өзүнө акча тапканына, и мындай жашоого мотивация болуп дегендейчи. Если
пенсионер апа деген сыяктуу боло турган болсо. 10 Жашта жашта болсо болсочу, жаш болсо. дизайнды кыла алат болду экен. Эми баягы кругозордогу баары бир роль ойнойт да. Көп нерседечи анан 10 жаш билбейм кичирээк болуп калат окшойт. Бир 14-15 жаштагы 9-10 класс болгондо үйрөнсө жакшы болуш керек. Да. Башка кайсы онлайн болот, аны шаку фриланс жумуштарды аябай жакшы билет болуш керек. Мен, кстати, как раз Адилхан Узаков деген байке экен, мен мындай айтып берейин, мен кайным бар 6 класс, 12 жашта да. Кечээ жакын эле кайнымдын собраниясына барып келген, атына Жеңес болчу. Барып келдим, гимназияда окуйт, айтат, алар китепче жасаптыр, китепче математикадан да, кантип там бөлчөктөрдүн эрежеси, теңдемелердин эрежеси деген сыяктуучу, теңдеме канчалык жасалат китепче дейт. Там 12 страницада да 15 страница болот экен да, 15 бет болот экен, и ошону сатабыз дейт. Биз азыртадан балдарга бизнес кылган үйрөткүбүз келип жатат. Мындай не только мисалы теңдемени монтип чыгарат, анан тигини монтип чыгарат деп эле бизнес кылган үйрөнүп, кантип жашоодун мындай тыңбоду ошону азыртан үйрөнгүбүз келип жатат, команда менен иштеген дейт да. Аябай сүйүндүм депчимин, 6 класста ушуну үйрөтөбү жөнөкөй эле мектепте деп. Анан ал жерде еще айтат, Адилет деген бала бар экен, ошо 6 класс, кайнымдын ненеси, классташы. Мынакей карасаңыздар, Адилет моундай дизайн даярдады деп дизайнды көрсөтүп атпайбы? Прям сонун дейм, но ошонун возрастында баштаганы сүйүндүм да. Дизайн даярдап берет экен, досторуна WhatsApp профиль бар го, ошо профилдерди даярдап берет экен. Пока что бесплатно да. Балким бул 7-8 класс болгондон кийин достору мен уже чарчадым, мага акча бергиле, 50 сом, 100 сом деп акча алышы мүмкүн да. Просто көрүп туруп 6-класста жасап, вообще молодец экен дептим да. Азыр иши келечек алдыда. Ушу китепченин дизайнын даярдаптыр, эчекеси айтат, биз буну полный мектептерге беребиз дейт. Сатылат, баасы деле мына кичинекей эле болот дейт да, обязательно сатып алышат. И ошонун гонорарын Адилетке беребиз дейт да, дизайнер балагачы. Дагы башка да командада балдар бар экен, аларга да берет экен. Анан мен ойлодум дагы, мен кайныма эмнеге дизайн үйрөтпөдүм деп калдым да. Эмнеге мен үйрөтпөдүм? Мен ойлогом дем, ал жаш деп кудум сене ойлогом да эми. Ал жашта азыр мындай баасы мындай жетпесе керек, дизайн деген оор да депчи, бирок оор болсо деле кандай болсо деле баштап коюш керек экен да. Түс деген мондай, шрифт деген тигиндей, экөөнү кошосуз депчи. Антымдан баштасам, менин оюмча прям 1 айда үйрөнүп кетпес деле, балким 2-3 айда мындай толук кабыл алып. Азыр 10 жаштагы балдар деле баленин баарын билет да, чындыгындачы. Даже мышлениясы биз эле ойлошубуз мүмкүн экен. Азыр жете элек, жашта бул депчи. Бизден да көп нерсе билиши мүмкүн экен. Буллинг деген нерселерди өткөн атинер чогулуп айтып берип атпайбы? Буллинг деген бар, кибербезопасность деген баарды айтып берип атса, атинер көп уул болду, түшүнбөйт да, буллинг деген кандай болуп калат депчи. Кичинекей балдар келип айтып беришти, буллинг деген апа мондай депчи. Ошого балким эми бат алып келет, албетте балаңыздын анализдеш керек да, караш керек. Анан бала менен сөзсүз түрдө ата эне дагы бирге болуш керек, жардам берипчи. Мисалы баланы өзүнө эле таштап койсо, ал балким мен курсум лично оффлайн эмес да, балким оффлайн болгондо жакшыраак болобу деп ойлоп калдым, билбейм. Же болбосо онлайн болсо сиз карап турушуңуз керек. Кандай болду балам, көрсөтчү, эмнени үйрөндүң, кандай болду депчи. Отунтуп убакыт берсе деле жакшы үйрөнөт экен да. Мен ошол семинардан баштап кайныма келдим, ноутбукту бердим да. Келиңиз бала, сиз оказывается уже үйрөнсөңүз болот экен да депчи. Сиз азыртадан баштап уже стартаптарды үйрөнүп жатыпсыздар, азыртадан баштап дизайн эмне экенин билип жатыпсыздар, үйрөнүңүз деп неме болуп калдым да. Ошо менин оюмча канчалык эрте баштаса ошол жакшы. Анан өткөндө бир депутат айтып аткан, атын унутуп калдым. Биз баягы 18 жашта, 18 жашка чейин иштеген неме го, незаконно. Ошону жоюшубуз керек дегенди айтып атпайбы? Биз эмнеге балдар, наоборот, эң кичинекейинен баштап иштеп, бышып, кичинекейинен үйрөнсө кайра жакшы дейт да, эртерээк бышат дейт. Мен да ошого мындай толук кошулдум да. 8 жаш болобу, 10 жаш болобу, 11 жаш болобу, кичинекейинен баштап иштерди берип, кичине иш жасаса ага акча берип, молодец мындай депчи. Мындай өзүнүн баркын билгени үйрөнсүн да. Албетте мына бир тууганга жардам берсе деле акча бериң, анан иш кылам деген эмес. Ушундай түшүндүрүшүбүз керек да, эми акча тапкандычы, акчаны кантип табыш керек, үйрөтүш керек, но ошол эле учурда баягы сыйды деле үйрөтүш керек экен, эми бекер деле иштеп койсо болот. Атаңа бекер иштеп кой, энеңе бекер иште дегендейчи. Эгер мисалы балдар деле кээде байкап калам да, бир тууганына деле бекер иштегиси келбейт да, жок мен деген иштеп атпайм, акча бериңиз дегендечи, балким разницасын көрсөтүп баштаса болот да. Ошол мен дагы сүйлөп десе сүйлөрүм, так скача ошондой жоп. Кийинки суроого өтөлү.
Амина Оморова деген сурооттур. Добрый вечер, дейт. Какими программами пользуетесь для дизайна? С чего нужно начинать, дейт. Новичок окшойт суроо бериптир. Кыргыз деп окшойт, кыргызча жооп беререйинби Орусча же жооп орус? берет. Орусча берип жооп берет. Кыргызча берип жооп берет, удобно болгон. И в данный момент только с фигмой пользуюсь. Обычно прям профессиональные дизайнеры, там, Adobe, иллюстраторлар менен да колдонушат да. Я еще слышала то, что через телефон с Canva тоже можно. И они зарабатывают тоже немалые деньги. Это плюс 30 тысяч, да? Я вообще в шоке была, когда укканда ушуну. Потому что телефон менен еще Canva менен эле это вообще невозможно, дай көрүнөт го негизи. Это я, допоем. Когда-то, да. Я, да, реально, мындай чындап да, мындай кайсы программа, iPhone керекпи, анан неме керекпи, MacBook керекпи деген эмес да. Именно фигмага ноутбук керек обязательно. Вот. Наверное, азыр ай бир үйдө бир ноутбук бар да. Баласынын колу, күйөөсүнүн колу бар да, мындай жарым саатка алып үйрөнүп неме кылсаңыздар жакшы ачылыш болот деп ойлойм. Главное, с чего Фигма. начинать? Башташ керек да, бир фигманы скачать этип бир видеону көрүп, мисалы азыр Амина Омарова, сиз вебинарга кирдиңиз, мне кажется, это тоже начало для вас. Балким азыр бир решение кылбасаңыз деле, балким эртең кыласыз, балким бир сунуңуз, бир мындай шаг кыласыз да. Ошону мен деле Canvадан тоже тааныштар бар, Canva менен дизайнда даярдап, 30 000 деле 100 000 деле табышат да. Айткандай эле дизайн боюнча спор жок экен. Мен спор кылам, то есть мен мурун неме кылат элем, айтып атпаймынбы? Жюри болупчу, бул жакшы, бул жаман, критика кылайт элем. Жакшы эмес бул дизайн, жаман эмес депчи. Но клиенттер ар түрдүү экен да. Кээ бир клиенттер чын перфекционист эмес экен да. Ой, сонун депчи, мындай аябай не то жазып койсом, сонун, рахмат деп ыраазы болот. А кээ бир клиенттер аябай сонун жазсаң деле нааразы болушкондор болот. Так что Canva менен даярдап көрүңүз. Эгер сразу эле мисалы ноутбук болсо, зачем мындай көп ойлонуп да, фигманы даярдап туруп, более менее жакшыраак дизайн даярдаганды үйрөнүңүз. Анан ошол будет началом, да. Фигманы үйрөнгөндөн кийин всё, уже бизде деле курста бар. Фигманы үйрөнгөндөр обязательно бир цель коет да. Мен муну да кылышым керек экен, мен тигинтишим да керек экен депчи. Ну, конечно, биринчи фигма менен деле зарабатывать можно, тоже 100 000, 200 000, 30 000, 40 000 ар ким өзүнүн бөлгөн убактысына жараша да. Анан аппетит жирный болсо, Adobe'ду үйрөнүп дагы да можете көп тапкандачы, көп тапсаңыздар болот. Фигма багы эмедей, фотошоптой, Adobe'тордой оор эмес да. Прям Да, самый базовый вариант. Аз эле мисалы азыр ошону менен эле иштесин да, мындай прям ал үчүн мегамозг болуштун кереги жок. Мен мисалы университетте 3 жыл окугам деп коесуң. Жакшы эле окуган эмесмин деп. Ошочу негизи университетте Айнура жакшы окуган да. Ой, Айнура деген Кытайга барат экен, так что мактап коеюн, Кытайда окуган. Вообще барсаңыздар азыр 23 жашта уже 2 баласы бар, достижениялары көп да, на самом делечи. Кытайда бир жолу окуп келип, Кытайдан чыгып, Манаста окуп, Манастан чыгып, тиякта окуп, ушундай да. Баардык тараптан алайын дебейт да. Но жашоош экен да, биз канча кызыл диплом менен бүтсөк деле, башка бүтсөк деле, анан 2 бала төрөгөндөн кийин турмушка чыккандан кийин уже балаларың биринчи очередке чыгып калат, Мисалы мен какой-то бир чек болуп калат да. Жолдошум ким кылсам тойгузат, анан кой удалённый бир нерсе издейинчи деп каласың да. Эми ар ким жашаса ар түрдүү, кээ бирлердин мисалы там иштеп келет, кээ бирлери баласын таштап деле тияка деле жетишкендер болот. Но в целом дизайн аябай жакшы сфера. Менде балдар деле окуйт. Кечээ жакында, кстати, бир бала курска жазылды Дубайда. Тоже MBA окуп экен да, именно диджитал маркетинг сферасындачы. Мындай окружение да маанилүү да, если окружениеңиздагылар дизайнды окуса, анан бирөө онлайнда иштесе, кой мынакей Айнура да жасап атат, мен да жасайын деп турат да, мисалычы менин оюмда. Мотивация берет. Өзүң жалгыз болуп эле, эмне кылам тигин дебей, ушундай акырын жакшы. Мен дагы вот өзүм именно карьера жаатында дагы бир ступенька алдыга жылдым десем болот. Ушул учурда мен акыркы жолу вот июльдарда өткөн экенмин да, онлайн семинардычы. Адамдарга бөлүшүп атып, дайыма бир айда, жумада бир жолу, 2 жумада бир жолу өтүп турчумун да, онлайн семинарчы. Бесплатно основа бөлүшүп, мына таргет деген мондай, дизайн деген тигиндей депчи. Анан сүйлөп атам, өзүм дагы жаңы издание алайын дедим да, жаңы ступенька ачайын деп, өзүм дагы офлайн жумушка кирдим. Именно маркетинг сферасында продукттарды реклама кылыпчы. Бул вообще такыр башкача экен да.
вообще башка. Мен мурун онлайн иштеп жүрчүмүн, оффлайн вообще башкача. Адамдарды көргөндө эмне деп сүйлөшүүнү билбейсиз го. Онлайн жаза берет экенсиң WhatsApp'тан, Telegram'данчы кандайсыз, мага 10.000 сом которуп коюң анан жасайм депчи. Оффлайн жок, анан кичине башкача экен. Менин мисалы аябай барьерлерим бар экен эле да, онлайн, оффлайндачы. Ошолорду жеңип, вот уже 3-ай, наверное, 4-ай иштеп, вот мындай жакшы немер болду. Онлайн иштеген жагы ушул дагы жакшы, дагы жагы бар деп ойлойм да. Онлайн иштейсиң, плюс оффлайн жумушту без проблем табасың да. Билбейм, менин учурумда жумуш табышым керек эле, же болбосо бир жумуштан чыгып кетсең, экинчи жумуш табышым керек эле, мындай стресс жок да, бирөө жакпай атабы, бай деп эле экинчисине кете бересиң да. Мындай көп анткени тааныштарым да бар да, жумуштан чыккандачы, же жумуштан увольнение болсо жүрөктөрү ооруп, 2-3 жума стресс, эми эмне кылам дегендейчи. Анан мен да чын андай стрессте болгон эмесмин да, проект тапшырам, алам, ушундай эле да. Ошол менен, наверное, жеңил карап каласың. Анан жаңы жумуш мындайча айтканда востребованный да кадр болот экенсиң. Окуңда деле, жумушуңда делечи, эгер дизайнды деле жакшы билсең. Ооба, бир навыкты айттым го баягы. Үйрөнө бергиле бир навык депчи. Бул бир hard skill болуп атпайбы, прям мондайды билем дегенчи. Любой жактан жана көздүн мончугу жерде калбайт деп айтат го. Жакшы үйрөнүп алсаңар, жерде калбайсыңар да. Кысасы каяктан болсо да жумуш табасыңар. Онлайн кааласаңар онлайн, оффлайн кааласаңар оффлайн. Мен баламды жаңы төрөгөндөн кийин эле Бишкекке барып калдым да, тыңыганычы. Анан бирөө жазып калды, жумушка иштейсиңерби депчи. Прям зарплатага штатный режимде деп. Анан мен да жиндик окшоп баламды таштап алып бардым сүйлөшкөнүчү собеседованияга. Анан барсам келип иштеп бериңизчи дейт да. Мен айттым, бир жумалык балам бар, мен иштей албайм сыртка чыгып десем, деп калды. Анан ойлоп калдым да, баягы үйрөнүп алган майга жакшы болуптур депчи. Мисалы мен айттым го, ошо педагогикага которулуп кеткем да. Анан мисалы азыр 1 айлык бир жака барып педагогикага иштей албайм. Сыртка чыгып ал жака мындай узак иштешим керек да. Бул жакта болсо баягы өзүң выбирать этесиң да, кааласаң иштейсиң, кааласаң иштебейсиң, чыгып кетесиң кааласаң кайра кирип аласың дегендейчи. Кысасы жакшы үйрөнүп Да. алып атат. Бул жакта да Светлана Кадыркулова жазыптыр. Мен дагы оффлайн окусам деп жүргөм дейт. Жакшы кеңеш бердиңиз деп мынтип коюптур. Эми оффлайн окусаңар дагы жакшы, индивидуальныйчы, прям бирөө менен отуруп окусаңар ал дагы жакшы. Прям бардыгын тең сразу практикада үйрөнөсүңөр да. Если оффлайнга барган убактыңар жок, возможностуңар жок болуп атса, мен убактым жок деп, возможностум жок да ага деп отура бербей, онлайн үйрөнүп алсаңар деле кылып кетесиңер го. Айттым го, Figma оңой эле депчи. Ага прям мега мозг болуп, аябай мындай башкатый болуштун кереги жок. Негизи Онлайн Светлана бизде курста окуган да. Дизайнды э, билет, жасайт. 2 айлык курс, прям документтерге чейин жеттиңиз эле, Светлана эже, адашпасам. Просто Айнура ооба, айткандай, попробуйте таргет кетирип, попробуйте личный блог развивать. Вот сиз башта аябай ооба. жакшы нерселерге чыгып, вот дизайн даярдадым деп. Ошоларды көп чыгарсаңыз, мне кажется, сизге деле клиенттер толтура келет. Тем более Ооба, уже айттым го балдарыңыз мен. чоңоюп калды. Менин Менин оюмда, биринчи эки бала клиентим жок. жазганда менин страницамда эчтеке жок болчу да, только тиги үстүндө графический дизайнер деп эле жазылып турган да. Мен таң калдым, сенин работаларыңды көрсөтчү деп дагы сурабаганычы. Кандай жазып калды деп аябай таң калдым. Бирок ошо сразу эле көрүп эле бир жолукчан эже болчу. Анан возможно жолукчан болгону үчүн жасата берейин деп ойлоду окшойт, кыскасы. Анан Алдап ошо айтпайт да. ооба, эми блогду визит эте берсеңер, оффлайнга барбай эле коюңуз. Онлайнды үйрөнгөн болсоңуз, оффлайнда мындай андан ашыкча, прям ашып кете тургандай деле эчтеке үйрөнбөйсүз да. Лучше ошо оффлайнга короткон акчаңызды өзүңүз эле, айттым го мен Pinterest'тен Таргетке коротуңуз насмотренность, аркылуу. ооба, насмотренность көбөйтөм деп Pinterest'тен любой эле бир дизайнды алып эле повтор кылып жасай берет элем да. Ушуну кантет болду экен, муну кантет болду экен деп элечи. Анан ютубка дагы аябай көп жаздым. Фигмада муну кандай кылат, тигини кандай кылат депчи, билбеген вопросторум бардыгын. Ошон үчүн если эгер фигманы үйрөнүп базовыйын биле турган болсоңуз, оффлайнга барбай эле коюңуз да. Ооба, чын эле таргетке коротсоңуз дагы плюсураак, көбүрөөк өзүңүзгө акча болот да. Можно ли заниматься самому дизайну или лучше обучиться на курсах? Если сами будете, то айттым го, уже путь долгий болот да. А если с наставником, анан ютубта информация много, но результат жок да ал жакта. Информация чынында көп, но результат жок. Ошого если мындай бардыгы бир комплект кылып берген эмес да.
ар кандай эле кылып салына берген. Ал жакты көрсөңөр эми башың арадашып калат кыскасы. Лучше бирөөдө мисалы Шайыргүлдө да курс бар экен, ошондо же болбосо дагы өзүңөр каалаган бир жакта лучше бирөө менен бирөө даярдаган курста окусаңар, чтоб андан дагы сурай ала тургандай болупчу. Так будет легче и азыраак дагы убактыңарды алат. Бир айлык планды кандай түзөсүң алар дейт. Если жана биринчи мелдеш жөнүндө айтып аткан болсоңор, билбейм, жөн эле бул айда 30 000 сом чыгарышыбыз керек деп эле чыгарышым керек дедим. Анан таргет кетирдим, ошону мен 30 чыгардым да. Азыр болсо прям моундай бир айга деген план пока түзө элекмин. Таргет кетирип коем бошогон учурумда, анан клиенттерди ала берем. Аябай деле отуруп нерв болуп ага прям план түзүп ошенткен жокмун да. Негизи туура мен дагы мисалы бир эжем билем да, тоже клиент болчу. Айтат да, жолдошум менен план түздүк депчи. Айына жолдошум 200 000 чыгарат, мен 200 000 чыгарам дейт. Аларды уже ушунча тапкан үчүн эмнелер ушундай. Алар эске андай баса белгилеп айта турчу нерсе, алар экөө тең Кыргызстанда иштейт. Москвада эмес, немеде эмес, башка мамлекетте эмес, Кыргызстанда иштейт, ушундай эле жумуштан акча табат да. Эже онлайн иштейт эле. Жолдошу болсо тоже башка бир жумушта болчу, эми ал эмне бар, сонда экөө тең 200 000 чыгарабыз, Турциядан үй алабыз деген сыяктуу бир мындай максат коюшуптур да. Мен ошол учурда кандай деген семья депчи, семья негизи ушундай да болуш керек экен да. Мындай обязательно балаңды сүйлөшөсүң, тамакты сүйлөшөсүң, мисалычы бүгүн эмне тамак депчи, ошол учурда мындай жакшы бир челлендждер да болуш керек эле. Чыгарбасаң акчаңды алып коем дегендейчи, 100 000 тапсаң акчаңан 200 000 болуш керек дегендейчи. Балким катуу жакшы иштейт ошол нерселер. Эгер жолдошуңуздар да сизди колдосо, сөзсүз түрдө айтып көрүңүздөр, түшүнсө, мисалы мен монтеймин, эгер мындасың тигинтемин депчи. Масмаңга чыгып кеткен да ошол жолдошуңузга түшөт да. Анан сиз балким эми кыйналып тапкан акчаңызды бергиңиз келбейт да жөн элечи. Балким ошо целге жетемин, мынтемин деп каласыздар. Мисалы мен дагы кээ бир блогерлерди билем, алар подписчиктер коет. Мисалы мен бир айда 100 000 катталуучу топтоймун. Эгер топтобосом, анда мындай деп туруп неме цель коет да. Даже открыто коет. Мисалы ошол нерсени открыто айтсаңыздар болот. Биз бүгүн жолдошум менен инстаграмга чыгарасыздар сториске. Ушундай цель койдум. Жок дегенде, мисалы эгер такыр акча таба элек болсоңуздар, балким 15 000 20 000 коесуздар. Реалистично болупчу. Мен табам, Дагы бир аракет кылам. нерсе, план боюнча айта кетейин да. Эме кызым төрөгөндөн кийин 1 жылдай иштеген жокмун дедим го. Ошол убакта мындай аябай депрессия болуп кеттим да, потому что мындай цель жок болчу. Мен айттым го, аябай активный образ жизниде жашаган киши болчумун. Анан активный эмес, пассивный болуп калганда цель жок болуп калды. Эртең эмне кылам, бир айдан кийин эмне болот, каяка баратам деген нерселер совсем жок болуп кетти да. Азыр болсо иштеп баштагандан кийин дагы айттым жолдошумачы, давай эме кылабыз, рассрочкага үй берет го, 3 жыл 5 жылдык, ошолорду кылабыз, жарымын мен төлөйм, жарымын сен төлөйсүң деп шашап айтып атса, сен точно чыгара аласыңбы, кыйналбайсыңбы дейт. Кыйналбайм, мен чыгарам ошону деп мага мисалы жагат да. Мен аябай кыйналып, мен 300 000 табышым керек, антишим керек деп элем. Эмнени тапкан болсом ошого ыраазы болуп атам. И плюс останавливаться эткен жокмун да. Ошол дагы мага бир цель болсун деп ал жака дагы акча чыгарам деп алгам. Ай сайын ал жака акча төлөп иши ушинтип жүрөм. Иши эки бала менен. Ким бош боло турган болсо, балдары чоңойгон болсо же студент боло турган болсо, аябай мындай самый раз жумуш да. Да. Вообще баласы жок болсо деп коет. Ойлонбой эле окуш керек да. Анткени каждый жыл сайын негизи онлайн өнүгүп атат го, дагы деле өнүгүп атат. Билбейм. Мен дагы аябай ыраазы болуп кетем да кээдечи. Мен дизайнды биринчи курсумда ошо Амирмен окуп жүргөндө биз аябай проекттер бар эле. Баягы жасаш керек. Мисалы афиша мен мындай кыз элем да, жок дегенди билбейт элем. Афиша жасаш керек десе, жасап көрөйүнчү азыр кантип жасайсың афишаны деп эле, как сделать афишу деп эле жазып издеп неме кылып экен да. Анан ужасный афишалар жасачумун. Ошол учурда баалда мактанам го, афиша даярдадым депчи, сонун даярдадым депчи. Анан ошол учурларда карадым, анан конечно салыштырасың, что-то бул жакта жакшы болуп атат, меники жаман болуп атат, курс окуйюн деп мындай ошондой графический дизайн окуганмын да, оффлайн окугам. Анда компьютерим жок болчу, ошондо окуйм деп компьютер алганмын. Курстун өзү деле
Унутуп атам, 20 000 болчу да, кымбат болчу. Ошондо прям аябай дизайн эмне келди окшойт да, дизайнга мотивациячы ошондо окугандын. Ал деле 2019-жылы болчу да, 2019-2020-жылдары. Азыр аябай мындай эме болдум да, ошондо мага талчок болгон экен депчи. Аябай ыраазы болуп, азыр ошо мен иштеп атам, ошо мен нан таап атам. Турмушка чыккандан кийин да мисалы көбү бар го, турмушка чыккандан кийин иштебей калдым, токтоттум дегендечи. Менде до сих пор продолжается. Бала болсом деле ошондой эле улантам деп жүрөм да. Ну, негизи эле аябай мындай эч өкүнбөйм. Дагы бул жака суроо бериптир. Так, Нурзат Нурбекова. Мен жакында онлайн дизайн курсун окуп баштайм. Ошол курстун акчасын актай албай каламын деп коркуп элем. Ал акчаны мен дагы карызга алдым. Болбосо студент коркуп атам дейт. Нурзат, сиз курсту канчага сатып алдыңыз? Ошону жазып койсоңуз. Анан Гүлимкан Ишкалиева жазыптыр. Мен мен акыл айымдан окуп, көп нерсени окуп үйрөндүм. Азыр Кытайга заказ кетирип, Кудай буйрса заказ алсам деп максаттарым бар. Башында окугум келбей жүргөн, азыр окумдоймун. Шаурмалап чоң ыраазычылык билдирем дейт. Эч нерсе эмес. Канча сиз бизде дагы ушул марафондо окудуңуз беле? Атыңыз тааныш болуп атат. Точно эсте албай атам да. Так, Тазагүл Сараджиева. Мен да дизайнды же тестировщикти окуйм деп тестировщикти тандадым. Көрсө мага дизайн жагат экен. Мен курска катышам. Бар болсо курсуңузда. Ооба, bizde дизайн курс бар. Дизайн курс боюнча да кыскача маалымат берип коеюн эле. Негизи дизайн курстар анализдесеңиздер болот. Эми негизи көп эле экен, толтура. Менин дизайн курсумдун өзгөчөлүгү деген артыкчылыгы кыргызча. Анан кыргызча болгондо деле көбүнчө кыргызча деген некачественный компетенция дейт экен. Мен өзүм перфекционистмин. 7-8 ай дегенде мындай даярдалды да. Ал жакта деген 5-6 адам болуп даярдаганбыз. Бир эле адам эптеп да. Ошол анан ал бири, анан экинчиси программасы. Бизде программа мисалы Айнура, сен дизайн курсу окуганда Figma плюс инфографика беле? Же дагы эмнелер бар болчу программада? Эчтеке эмес, жөн эле эме болчу. Дизайн фигманын өзү эле анын аягында таплинк дагы кошулат дегенде мен бирок таплинкти баягы верстка кылып атканбы сайт. Ошо версткасын үйрөтпөй эле дизайн өзүм үйрөтүп койгом да почему-то. Анан калганын эптеп өзүм үйрөнүп кеткем. Түшүнүктүү. Бизде курс мисалы көп тармактуу десем болот да. Негизи мен өзүм көп нерсеге ичим чыгарбайт. Ошол эле мисалы бирөөнүн курсун көрсөм деле же бирөөнүн бир дизайнын көрсөм деле жакшы болбой калыптыр дей берем да. Анан бул курсту даярдап жатканда жакшы болбой калды. Биз ошо 5 адам болсок, 5 адамды аябай кыйнагам да, чын айткандачы. Дагы жакшы кылалы деп. Жалпы мына 30 ашык видео даярдаганбыз да. Ошо 30 ашык видеодун жакшыларын тандап алып туруп, 24 саат кыла турганбыз да. Аябай эң маанилүү майлуу сүттүү жерлер десем болот да. Курстунчу. Бизде эмне бар? Ошо регистрациядан баштайт. Фигма кантип регистрация кылабыз, кантип көчүрөбүз, нөлдөн баштайт да. Кантип түстөрдү тандайбыз, кантип шрифттерди тандайбыз, кантип дизайн заказ алабыз, кантип акчаны айтабыз. Анан ошол эле инфографика мисалы wildberries'терге аябай көп колдонулат. Инфографика менен көп заказ алгандар бар да. Таплинк сайттарды кантип даярдайт, презентация кантип даярдайт. Анан азыр аябай хит болуп атат нейросети, ошо нейросеттер бар. Мен дагы азыр балким акырында бир сыйра көрсөтөм программанычы кандай дизайндар даярдаганын. Кыскача ошондой. Окусаңыздар болот. Биздин курсубуздун баасы бир айга 3000 сом. Негизи 2 ай болот. 2 ай болгондо 6000 сом болот. Эгер 6000 сомду сразу төлөйм десеңиздер 5000 сом болуп 1000 сом скидка да. Ошол. Негизи 5000 сомго аябай мынчалык сомдун курс жок. Өзүм көп мактагым келбейт го, но мактай турган курс да ошол. Эгер окуйм десеңиздер, мен азыр WhatsApp номерди жазып коемун. WhatsApp номерге жазсаңыздар болот. Дагы толугураак балким маалымат жиберип коем же дагы балким толугураак чалып сизди сүйлөшөбүз. Сиз жөнүндө компьютериңиз барбы, эмнеңиз жок, кандай сиз эмне элеси депчи. Балким сиз да бир сыйра обзор кылып, анан чын эле сизге болот же болбойт айтып берем да. Эми Шайыргүлгө кошумчалап кетейинчи. Айттым го мен 15 000 окугам депчи. Бирок ошол 15 000 деле ушундай запись уроктор болчу да. Анан мен Шайыргүлдүн баягы программасы менен курсун дагы жаңы эле билдим да. Анан билип мага аябай мен Шайыргүлдүн өзүнүн кандай перфекционист экенин билем да. Ал чогуу окуганбыз го. Анан мындай бирдекени аябай профессионально жасайт экенин дагы билем. Анан ошого азыр угуп алып
айтып атпаймынбы, Шайыргүл сен курсуң мага аябай жакты, мен дагы алып, может билбеген нерселерим болсо окуйт окшобойм депчи. Анан Бул акчасын сага айтса бекер вообще берем Альмира. акчасын айтса вообще эле оозум ачылып калды да, ой ушунча арзанбы депчи. Чынында ким окуй турган болсо, эми мен бул жакта баягы Шайыргүлдүн курсун сатып эмес, негизи эле фриланс жумушту, баягы дизайнды кандай оңой экенин, кандай жакшы экенин айтып берейин деп аткам да негизичи. Баягы эң башкы максатым ошол болчу да. Айттым го башында, Ооба. фриланс жумуш вообще не существует деп ойлогом, это невозможно деп ойлогом депчи. Анын кандай ыңгайлуу экенин, жашоого удобный экенин көрүп мен аябай, блин, эмнеге башкалар дагы билбей атат муну деп ойлонуп атам да. Анан блог видит этем дедим го, ошол жака кечип эле айта берем да, окуп алгыла депчи. Дизайн менен мындай талаада калбайсыңар кыскасы депчи. Анан өзүмдүн сиңдилерим да бар, студент бар, окуучу сиңдилерим бар, ошолорго дагы айтып атам. Эй, комп алып келгиле, мен силерге үйрөтөйүн депчи. Бекер болсо бекер деле үйрөтөм, только силер иштеп кеткиле депчи. Студент болгондон кийин жумуш, мисалы балаң жок болсо, университеттен келгенден кийин бош болсоң, ал дагы сонун жумуш да. Анан ошого ошо айттым го, Шайыргүлдүн курсун эмес, негизи дизайнды сатып атам. Если Шайыргүлдүн курсу жакпай атып турган болсо, башка бирөөдөн дагы алып окусаңар, главное окуп алгыла да. Потому что бул бир твёрдый бир навык, хард скилл, прям өзүңөрдү туруп бере турган аркамда. Мен дизайнды билем, мен талаада калбайм деген сезим да, баягы уверенность да. Ошого үйрөнүп алсаңар, вообще жалеть этпейсиңер. Ооба. Кошулам. Башка аш сөз айтыштын кереги жок. Айтсам дагы айта берем, бирок айтпай эле отурайын. Гүлбарчын Мусаева айтты, саламатсыңарбы дейт, дизайнды окугам, бирок иштебедим дейт. Эмнеге иштебедиңиз? Ошону айтыңыз. Анан сен айткандай коркуу сезими жогору болду дейт. Эмнеден корктуңуз? Ошо коркконуңузду айтсаңыз, эмнеден корктуңуз? Заказ албайм деп корктуңузбу же эле эмне деп корктуңузбу же жолдошум уруп коет деп корктуңузбу? Ошондо кененирээк айтып берсеңиз. Андан кийин Роза Тургунова сурап у меня вопрос к вам, дейт. У меня самой нет интереса к дизайну, но муж предлагает отучиться, а я в себя не верю. Как говорит Халима Идже, дейт, фантазия ноль, дейт. Если самой интерес нет, что делать, Альмира? Ты что предлагаешь? Нет, фантазия Почему ноль болушу, интересу оказывается, этого? это невозможно, фантазия ноль. Менде вообще фантазия жок дегенчи. Мен дагы башында жок, менде фантазия вообще жок. У меня вообще не получится деп ойлодум да. Анан айттым го, жана эжеге жазганда эже айтты, фантазия адам типа төрөлгөндө эле, мен мынакей фантазиям менен фантазиям жогору болуп төрөлдү деп төрөлбөйт депчи. Аны жогорулатыш керек. Надо трудиться депчи. Даяр оокат жок да, даяр нерсе жок. Анан мен дагы ойлойт элем, ушу фантазиям ноль, все, мен дальше вообще кыла албайм депчи. Анан бирок азыр дагы прям ушундук фантазиям ушундук болуп кетти дебейм, но иштегениме жетип атат да, и по опыту тоже көрүп атам. Каждый жаңы заказ алган сайын жаңы бир нерсе үйрөнүп атам да. Мунун койсо болот турбайбы, оказывается деп атыпчы. Анан ошо арзаныраак курс болсо алып окуп көрүңүз. Айттым го, это все равно какой-то навык болгон үчүн поможет жашоодо негизи өзүчө. Попробуйте, Да. мындай попробовать этпей не узнаете, что вам нравится, что нет. У меня Да. нет интереса деп айта беребиз, мисалы көп нерсегечи. А когда в деле келгенде, может, сиз жөн эле, вы же не знаете дизайндын ичин. Может, из-за этого, может, из-за страха говорите, что нет интереса деп. Может, Попробуйте. до этого не сделали. Акча Ооба, тапкандан кийин өлө интерес келип калат деп коеюнбу? не попробовав, все равно не узнаете, что вам нравится, что нет. Так что попробовать этип көрүңүз. Риск Да, кылыпчы. мисалы даже айтып атпайбы, дизайнды окудум, иштебедим депчи. Мисалы то же самое да, менин оюмчачы. Иштебей акча таппагандан кийин интерес жогоп баштайт да. Ошо токтотпой, наверное, Аймира сени деле бирок январда окудуң, майда болду, вроде бы 4-5 ай да? Нормально да, менин оюмчачы, 4-5 ай эч нерсе эмес. Мен дагы бир кейс айтып берейин. Бир окуучум бар эле. Кандайдыр бир нерсени чогуу окуганбыз. Анан ал башында 3.000 сом таап жүрчү, бир айгачы 3.000 сом. Ал жакта прям мындай 1 айлык проект болчу да. И көп нерсе мындай окшош, мындай бир ар жаңы дизайн, жаңы стиль эмес, окшошураак стилде да. 3.000 сом болчу. Ошого аябай сүйүнчү да, и сонун мен оңуйга чыктым депчи. Мен дагы сүйүнчүмүн. Жакшы болду, хотя бы 3.000 таап атабыз депчи, сонун депчи. Тоже
2 жыл жүргөн Аймира азыр 4-5 айдан кийин онлайнга чыгып кетпеди, сразу чүрү иштеп баштап калды да. Андан болсо уже 2 жыл 3 жыл мен дизайнды билем, фигманы билем, тиги фотошоп билем, бирок до сих пор иштебей атам. Вообще чын эле онлайн иштесе болобу деп жүргөн да. Давайте деп окуду, марафондордо катышты, анан 3.000 сомдон акча алып баштады, аябай сүйүнүп жүрдү. Потом 5.000 болду, 10.000 болду. Азыр 30.000 да. Уже мындай эмне десем болот да. Стабильно 30.000 берет, стабильно. Плюс андан кошуп жада заказдар болушу мүмкүн. Мен өзүм примерно ошо 30.000 берем да. Ал бизде командада иштейт алчы, тоже окуучум. Мына биз сразу 30.000 берип койдук. 1 жылдын ичинде 3.000ден баштап 30.000ге болду да. Ошо. Мен дагы Аймира айткандай негизи аябай окуучуларды жумушка алгым келет. Негизи көп экспертте болсо керек. Бирок физически чындап аябай кыйын экен да. Прям бардык окуучуга дизайн бергендичи. Мен өзүм дагы бир фокусту өзүмө бөлөйүн, кечке мисалы курс тиги окуучу деп жүрө бербей, биринчи өзүм кичине карьерный рост кылайын деп, как раз ошо июндарда фокусту өзүмө бөлүп калдым да. Ошентип окуучуларда в основном көбүрөөк проекттер албадым деп айта алам. Но то же самое ошол учурда кээ бир адамдарга проект бердим. Адашпасам 4-5 окуучубуз менен креативдүү дизайн курсунда прям акча бөлүп төлөп иштедик да. Но көбүнө эмес, но тоже планда бар. Окуучуларга да дизайн берип, анткени адамдар биринчи акча тапкандан кийин, биринчи клиентти алгандан кийин уже ишеним келип баштайт экен да. Тилда колдоносуздарбы дейт Аймира, сен тилда колдоносуңбу? Вообще дизайнда. Жок, билбейм. Таплингди эле. Тилданын башында да үйрөнгөн Мен жокмун. Таплинг менен эмне кылып. мен деле тилданы колдонгондум, но биздин именно Кыргызстанда рынокто тилде аябай көп эмес экен. Таплинг көп экен да. Таплинг көп экен. Таплингди үйрөнүп эле тоже көп иштеп алсаңыз болот. Эми сезонный дейин да, сезонный азыр бизде таплингден балким 3-4 жыл өтүп, балким тилдагы өтүп, веб-сайт кеткен, анан может ошону үйрөнөбүз да, UI UX'тичи. Азыр бизде сезон таплинг болгон үчүн таплингде жүрөбүз деп коеюн. Ошол, анан, но я хочу попробовать, но знаете, говорят, у страха, с одной стороны, боюсь, что не получится дейт. Коркуп жүрөрүңүз, Роза эже, коркуп жүрөрүңүз деп. Ошо Өлчүм, качан коркобуз, негизи эле башташ керек да. Коркуп атамын, анан болбой калсачы эмне болот? Эмне дейин азыр өзүм? Аймира деле эч нерсе айта албайт деп ойлойм да. Просто башташ керек. Аймира деле может сурап жүрдү, тияка барды, бияка барды, барып баштады да. Сурап изучить эткенде 5-6 ай убакыт кетти, 5-6 ай убакыт кетирбей учу ошондо эле баштаган да, ойлонбой элечи. Менин оюмча, балким азыр башкача болмок, не знаю. Мен көп ойлонгон эмес экен. Жасадым дизайнды. Жакшыраак кылышым керек дедим, курска жазылдым, 20.000 болсо деле все окудум. И азыр уже курс дизайн жасайм, плюс дизайндан уже курсум бар дегендей да. Ошо канчалык эрте баштасаңыз, эртерээк көзүңүз ачылат да. Ошо коркуштун кереги жок. Ооба, билбеген нерсеге Тем коркуу более боло мындай берет бул да. рискованный эмес, акча таштап, анан акчаңыз жок болуп кетет, үйүңүздү алып коебуз деген сыяктуу нерсе эмес да, просто знание, окуйсуз. Плюс ошол. Так, Сыпая Кулуева деген жазды. Салам Шаку Аймира, бир күндө канча саат болсо болот? Сабакка. Жана блогду өзүнчө окуйбузбу дейт. Канча бөлсө болот, Негизи, чисто мен өзүмдүн курсум онлайн да. Аябай сапаттуу түрдө запись болгон. Аны силерге полный доступ беремин. Мисалы, биринчи айын сатып алсаңыздар, биринчи айга полный доступ беремин. Мотивацияңыз аябай катуу келсе, баарын бир күндө окуп койсоңуз болот. 24 саатта кечке отуруп тапшырмаларды кылып. Анан болбосо өзүңүзгө карап, бошодуңузбу, бүгүн окуйсуз, эртең күндө окусаңыз болот да. Биринчи айда окуп бүткөндөн кийин все, биринчи айда окудум, жакшы болду, жакты, мынакей, эми экинчи айда окуйм деп, экинчи айга платалуу окусаңыз болот. Сразу 2 айда алсаңыз болот. Ошо мен башта эмне кылчумун? Окуучуларга күнүмдүк жиберип турчумун. Мисалы, бүгүн понедельник болсо, понедельник тапшырма жиберем, вторник убакыт берем, тапшырманы даярдаганы, тапшырманы жибергени среда, кайра тапшырманы жиберет болчумун, кийинки сабактычы. Кийинки сабакты жиберчүмүн. Анан кээ бир окуучулар бар да, газ да, прям учат да, салют. Шаргуль, кийинки сабакты күтүп калдык, жибер, жасаш керек, мотивация прям келет, окуйн депчи. Анан шаштыргандар да болот да. Ошого мен чын эле ар ким өзүнүн этабы менен окуса жакшы экен деп койдум. Полный берип коем. Бат окугусу келгендер бат окуйт. Бир жумада бир сабакты көргүсү келгендер ошондой уровеньде окуйт да. Мындай шашпай убактысына карап бөлүп окуй берет. Ошол. Зарина Осмонкулова деген суроо бериптир. Саламатсыңарбы? Курс качан башталат жана канча жаштан окуп баштаса болот? Кечиресиздер, башынан кирбей калдым.
Дагы бир жаңылык айтып коеюн. Буюрса 2025-жылы вот январдан баштап курсту неме кыламын, баасын бир аз көбөйтөмүн. Анткени азыркы курста 3000 сом плюс обратная связь дагы бар да. Эгер сиздерде суроолор болсо ташыма жазсаңыздар же баягы фидбек кайтарып байланышып алсаңыздар болот. Дизайныңыздар кайсысы туура, кайсысы туура эмес, кандай суроо болсо ошо жазсаңыздар жооп беребиз да. Бирок ошол декабрдан жаңы жылдан баштап, 2025-жылдан баштап курста кымбаттайт. Уже бир айга 3000 сом эмес, бир айга 10 000 сом болот. Анткени ошого тете экен, чын эле 10 000 сомдо аябай арзан экен. Кечээ жакында мастер бардым. Анда аябай эмне болуп кетишти. Шайыргүл, сиз рынокту түшүрүп жатасыз депчи. Сиз рынок түшүрүп жатасыз. Кандайчы онлайн деген. Сиз ал 5000 сомду бир заказдан актап койсо болот да. Эмнеге анчалык арзан кылдыңыз? Туура эмес кылып жатасыз. Кымбаттатышыңыз керек деп да. Анан чындыгында ал ага стоит. Биз өзүбүз курсту ошо чыгарганда көптөгөн эме акча баары кетиргенбиз, чыгаша болгон. Ошого ушундай. Бирок 3 тариф болот. Мисалы, акчам жок дегендерге дагы тариф болот. Акчам бар, обратная связь менен аябай сапаттуу окуйм дегендерге өзүнчө тариф болот. Анан индивидуальный окуйм дегендерге өзүнчө тариф болот да. Ошол 7000 сомго окугам дейт. Окей. Бул Шайыргүл жанагы эже курсу болчу. Шайыргүл кандай? жанагы эже болчу. Эме акчамды актабай каламбы деп коркуп атам дегенге канчага калтырдыңыз деп сураган беле. Эме актайсыз, бир жумада эле актап койсо болот. Анычы вообще коркпой эле коюңуз. Главное ошо мен мисалы элдер Pinterest'тен Behance деген сайттар бар, элдер ушул жака работаларын киргизип жасашат экен да. Мен лично өзүмдүн путем баягы блог менен башталган да. Клиенттердин 90%-ин блогдон алсам 10% тааныш болушу мүмкүн да, бирок 90% ошо Инстаграмга киргизиңиз, таргетти деле мындай эле прям аябай изучать этпей деле башында кетирип турсаңыз болот. Ошо таргеттетирсеңиз эле бир жумада эле актап койсоңуз болот. Эме корко берсеңер дальше жылбайсыңар да просто. Лучше не надо. А то узакка созулуп кетет. Коркуп атам дей берипчи. Бул жакта job innovation кылып өтүрүп жатат. Микрофон жандырып суроо берсеңиз болот. Job innovation Дилара эже сизби? Же басылып кеттиби экен? Басылып Шайыргүл, кеткен. саламатсыңарбы? Булат абы? Саламатсызбы? Ооба, болуп жатат. Салам айымдар жана мырзалар деле бар окшойт Баардыгына мен кайрылгым келди, жантан бери угуп атам. Азыр үйдө болчумун, видео камераны кесип эле коеюн. Эми болсо да жетиштүү болуш керек Ооба. Бул жерде көп айымдардын жанагы биринчи жолу окуп онлайн окуса болобу, актайбы деген суроолоруна дагы мындай өзүмдүн да историямды айткым келди да. Мен азыр жеке бир компанияда иштейм. Бул жеке компанияны ачканыма себеп болгон дагы бул онлайн тармак болду деп айтсам болот да. Өзүм турмушка чыккандан кийин иштебей, кайра удаа бала төрөп, 4 бала төрөп үйдө отуруп калдым. Үйдө отуруп калып, балдарым 2-3кө чыккандан кийин анан айылга көчүп бардык дагы. Ал жактан математика мугалими болуп мектепке өзүмдүн профессиям боюнча мугалим болуп кирдим да. Эми ал жака киргенден кийин математика, информатика өмүрү иштебеген мугалимдик информатика кесибин аркаладым дагы. Мага дизайндык жана илхом ошол мектептен келди деп айтсам да болот да. Эң биринчи жанагы PowerPoint эле программа менен эле дизайн жасап, ар бир мугалимдердин жана ачык сабакка өткөн презентацияларын даярдап баштап, ошентип дизайндык жанагы ар кайсы тармактагы ар кимдин ар кандай сабактарын коюп атып эле ушу дизайнга аябай берилип кирип кеттим да. Ошентип кирип кетип, анан негизи эле өзүмдүн эң sevген жумушум өзүм негизи эле ушу дизайн жагы экен да. Ошондо мен мугалим болуп киргенден кийин байкадым ошонучу. Андан кийин PowerPoint уже жакпай баштады, изденип атып Canva'га келдим.
Canva'га келип, Canva'дан жана онлайн презентацияларды жасап, түстөрдү айкалаштырган, видео койгон деги эле мен үчүн өтө кызык да. Ошентип жүрүп, бир күнү ошо Шайыргүлдүн марафонуна туш болдук. Шайыргүлдүн марафонуна жай мезгили болчу. Эмне деген марафон экенин унутуп калдым. Шайыргүл 1 жыл, 2 жыл мурун болсо керек. Canva'дан слайд жазуу болуш керек. Canva'дан слайд жазуу, нейросетти колдонуу, мына ошолорду үйрөндүм да. Мугалим болуп 2 эле жыл иштедим. Анан кийин Canva'га онлайнга кирип кеттим дагы. Шайыргүлдүн ошол марафону бир 3-4 эле күн болсо керек ошол, Шайыргүл. 3-4 эле күн болгон ошол. 3 күн, 3 күндүк ошол марафон. Ошонун аркасынан Instagram баракчамды ачтым. Ошол дизайн менен элдерге элементарно эле 2000 2,5 миң сомго эле курс болсо керек ошондо. Мен ал 2,5 курсту мен 10 эсе 20 эсе актардым десем болот. Ошо 3 күндүк курстанчы. Элдердин баягы тойго чакыруу электрондук кагаздары мода болуп кетти ошол учурда. Туугандардын, мугалимдердин, элдердин да клиент аябай көп болуп кетти да. Ошол курсунда ошо Canva'дан электрондук чакыруу баракча жасаганды өздөштүрдүм. Ошол менен аны чоңойтуп атып керек болсо жана элдердин жана тоюмдагы слайдтарды да жасап баштадым. Телефон менен эле отуруп эле Canva'дан эле жасап баштадым да. Эч кандай профессионалдык программа, дизайндык деле эме болгон жок. Негизи адамдын каалоосу болсо бир телефон менен, телефон ал убакта iPhone деле эмес, жанагы Redmi болгон простой. Ошол менен эле жасап 2,5-дыкты мен 10-20 эсеге чейин актардым десем болот. Ошентип жүрүп анан кийин Instagramга SMM тармакка кызыгып баштадым, таргет тармагын түшүнүп баштадым. Ошентип атып SMMди дагы билем, бир кыздын бир 10 миң сомдук курсуна окуган. 10 миң сомдук курсуна окудум. Ошо курсту бүтө электе эле 2 проект алгам ошондочу. Instagramдан 2 компаниянын 2 проект алдым дагы, өзүм 10 миң сом, айына 10 миң сомдон сүйлөшүп, курсун бүтө электе эле уже 20 миң сом алып. Андан тышкары ошол убакта ойлондум, мугалимдик кесипти таштайм болду. Мугалимдик кесипти таштайм, онлайн тармакка болду, кирем. Эмки жылы мугалим болуп иштебейм, чыгам деп план койгом да. План койдум, план коюп ошо компаниялар биринен бирине өтүп, сторисин дагы, дизайнын дагы, макетин дагы баардыгын алып кете берип, ошол компаниядан сунуш келди мага. Ушундай эмнеге иште депчи. Өзүм ошол компанияда иштеп жүргөндөн кийин ал информациянын баардыгын аласың да. Ал компания эмне жумуш кылат, кандай реклама кетирет, өзүң дизайнер болуп эле ошол компанияны өзүң алып бараткандай эле болосуң да. Онлайн эле ошол компанияны сен иштетип атасың. Азыр кайсы бизнес болбосун, любой бизнесте, чоң бизнеспи, кичинекей бизнеспи, сөзсүз түрдө жеке дизайнер болуш керек. Азыр бөлүнүп кетти. Таргетолог болуш керек, мобилограф болуш керек. Ал эми жылдан жылга эмес, бул ай сайын өсүп аткан тармакта, онлайн тармакчы. 2 жыл мурун жөн эле бир SMM болчу. SMMдин ичинде таргетологу дагы кирчү, мобилографы дагы кирчү, дизайнери, макет жазуу баары кирчү. Азыр андан бери 2 жыл өттү. Азыр ар бир кесип бөлүнүп кетти. Дизайн өзүнчө акча алат, видеосу өзүнчө акча алат, таргетолог өзүнчө акча алат. Азыр мындайча айтканда, онлайн тармактагы адиси жок бир бизнес жүрбөйт да. Анан азыр мен 1 жылдан бери кичине онлайндан алыстап калдым. Өзүм компания ачканга байланыштуу алыстап калдым. Алыстап калсам дагы могул Шайыргүлдүн ар бир курсун ээрчип турам. Ээрчип артта калып калбайын. Убактым жетип жетпесе дагы киргенге аракет кылып, YouTube'дагы каналдарын, ар бир өткөн вебинарын, ар бир өткөн сабактарын YouTube'га жүктөйт. Бекери болсо бекерине киргенге аракет кылам. Негизи эле Шайыргүлдүн берген билими, мындайча айтканда, качественный, анан кийин өтө эле арзан десем болот да. Анан Шайыргүлгө бир кеңеш айтып кетет элем, бааңды кичине көтөр деп. Албай сабактанба. Ошол эле курсту, мисалы үчүн мен башка нерселерден уялбай эле 60-70 миңге үйрөтүшөт. Чын эле да ошондой. Ал эми азыркы Шайыргүлдүн 5 миң деп коюп аткан баасын, бул
айымдар болобу, мырзалар болобу, өзүңөрдүн кесип катары кылып үйрөнсөңөр, он эсе эмес канча эсе жакшы актайсыңар деп совет берем да. Азыркы жашоонун, азыркы замандын талабы бул ушу соц тармак болуп калды. Дизайн, эң биринчи эле дизайн, бири бирине айкалыштыруу. Мен бир жылдан бери дизайн жасабай калдым. Дизайнды да бул өзү өстүрүш керек да. Жанагы мисалы үчүн ыр чыгарып атканда бир илхомдор келет го. Дизайн менен иштеп атсаң дагы ошондой илхом келет да. Анан бул өзүнчө жакшы сезим. Ар бир адам үйрөнүп кетсе болот. Азыр ар бир адам телефон менен Инстаграмда эле жок дегенде бир күнүн жарты күнүн эле ушу Инстаграмда өткөрөт. Андан көрө ушундай керектүү билимдерди алып, бир кесиптин ээси болсо, бекер отуруп же болбосо офиске барып айлыкка иштегенден көрө ушул тармакта аябай кенен жакшы акча тапса болот. Өзүм айтайын, өзүм да бизнесимди жүргүзүш үчүн сөзсүз мага ушундай дизайнерлер, өзү ишин мыкты билген адамдар керек. Азыр жылдан жылга, айдан айга ушул профессияда иштеген адамдардын баасы дагы өсүп атат да. Офисте отурган менеджерлериме караганда мен онлайн тармактагы эмемди алып баргандарга көп акча берем да. Анан ошон үчүн баарыңыздарга, айымдарга, мырзаларга совет берем, кеңеш берем. Шайыргүлдөй мен көп курстарда окудум, бирок Шайыргүлгө токтодум. Шайыргүлдүн ар бир чыгарган жаңы курстары, жаңы вебинар өтүп бекер эле көп кеңештерин берет. Ошолорду каалбай көргөнгө аракет кылам. Жалпысынан айтканда Шайыргүлдү кеңеш берем. Өз кесибин мыкты билген, жөн эле мындай отуруп кечинде 2 саат жасап койгон эмес, бул дити менен кирген, күнү түнү иштеген, ушул тармакты мыкты билген адис катары билем да. Баарыңыздарга кеңеш берем. Өсүңүздөр, өнүгүңүздөр. Бул 5000 деген эртең эле түшүп калат. 5000 сиздер 10 эле эсе десем аз. Ошондой актай аласыздар. Ошол Шайыргүлгө чоң рахмат. Халима айым силерге да чоң рахмат. Кыргыздын айымдары, негизи эле мага өтө жагат кыргыздын айымдары. Үйдө отурса дагы, бала карап отурса дагы, иштейм, өнүгөм деп, эркек мырзаларга караганда астыда жүрөбүз да азыр айымдарчы. Сиздерге таазим, баарыңыздарга рахмат. Жантан бери угуп отуруп өзүмдүн оюмду да бөлүшкүм келди. Ушул убакка жеткен менин онлайн тармак себепчи болду деп айтам да. Онлайнда издесеңер жашоодон артта калбайсыңар. Азыркы келечектин заманы дагы бул онлайн тармак, соц тармак. Дизайн болобу, мобилограф болобу, таргет болобу, бул келечектин мындайча айтканда кесиби деп айтсам болот да. Ошондой. Рахмат Шайыргүл сага, буюрса бул чеги деп айтпайм. Ар бир эметкенге аракет кылам, жетишип окугангачы. Баарыңыздарга ийгилик. Өсүп өнүгө бериңиздер. Рахмат. Күтүлбөгөн конок болдуңуз. Менин оюмча аябай жакшы болду деп айтам. Микрофон чыктыбы? Дилара эжемдин 4 баласы бар. Аймира дагы алдыда сен жашооң деп койбу? 2 эле бала деп кой. Да, ушундай 4 баласы менен дагы негизи көп айымдар мындай 6 бала менен окуп атам, 8 бала менен окуп атам дегендер бар да. Мен дагы силер бомбасыздар дейм да. Дилара эже айткандай эле мындай мектептерден кем калышпай эле мындай тамак жасап атам, жөн жасабай дизайн жасапчы мисалычы. Негизи кыйын экенбиз. Жапысынан ошол чоң рахмат. Дилара эже менен асманга чыгып кеттим. Болду, курс 60.000 алам деп койбу? 3.000ден өткөндө эле ошо бир айткан эмес, жөн айткан эмес, ушул эле айткан да. Шайыргүл, сен биздин рынокто түшүрүп атасың. Мындай эмес, мунун баасысын көтөр, анан тигин депчи. Анан мен да хорошо 10.000 кылам деп аткам да. Анан азыр Дилара эже 10.000 деле мындай арзан окшойт деп калдым да. Кайтанын байланышы менен депчи ошого. Балким көрөбүз. Эми 2025 келишин ошо, бирок бул азыр акыркы немелер бар бизде. Курска жазылсаңыздар болот. Качан жазылсаңыздар болот, качан башталат эмес. Азыр бизде азыр деле жазылып, номерди закрепить этип койдум, ошо номерге жазып, байланышсаңыздар мен сиздерге дагы маалымат берем, реквизиттерди жиберем, ошол жака төлөп жазылып окусаңыздар болот.
ошо бул жакта курс жөнүндө кичине отзывдар келиптир. Светлана эже, Айжамал эжестерге чоң рахмат. Негизи мен окуучулар менен аябай билем, өзүм жакын сезем да, жакынмын деп ойлойм. На самом деле мындай связь бир жыл мурун, 2 жыл мурун окуса эле окуучуларым дагы деле жазып турушат. Кандай, эмне, тигиндей өздөрүн сурабай калгам кээде сурайм. Мындай эмне болуп атканын айтат да, өзүнүн ичиндегилеринчи, мындай заказ алдым дейт, тигиндей болду депчи. Суроосу болсо жазат, мен деле дайыма ачыкмын, убактым болсо эле, бош болсо жооп бере беремин. Буюрса бүгүнкү семинарыбыз аябай пайдалуу болду деп ишенем. Негизи 1 саат болбосо 30 мүнөт деп атканбыз Аймира мененчи. Эмнени сүйлөбүз айтып беребиз депчи, бирок сиздердин суроолоруңуздар менен жакшы болду. Аябай силерге да рахмат, активдүүлүк көрсөтүп, баштан аягына чейин отурганыңыздарга. Бул да чек эмес, айткандай мен дагы эми дагы жанданып дагы баштап жатамын. Балким дизайн тармагында кандайдыр бир челлендждерди уюштурамын. Ошол фокусту айткандай эле дизайнга да берейин деп жаттым да. Буга чейин өзүм бөлдүм, өзүм жакшы бир деңгээлге чыктым. Оффлайнда иштедим, башка болду. Дагы деле проекттер бар. Мен өзүм бир эле окутуп эмес, проекттерди алган аракет кылам да. Себеби адам эгер проект албаса, дизайнды даярдабаса унутуп калат жасай турган нерселеринчи. СММди унутуп калат, дизайнды унутуп калат. Любой нерседе баягы практика керек да баары бир. Ошого мен сөзсүз түрдө проект аламын. Биринчи проект артында өзүм дагы дизайндын акыркы тенденцияларында жүрөмүн. Андан кийин уже курста мен билген билимди алып үйрөтөмүн дегендейчи. Бул жакта дагы суроолор. Рахмат, Гүлзин эже дагы отзыв айтты. Рахмат, Гүлзин эже. Гүлзин эже дагы көптөн бери сүйлөшө элек, азыр көрүп да сүнүп кеттим, айтып атпаймынбы. Мен Zoom ачканда бир сыйра мындай эме болдум да. Кандай болот экен, эмне болот экен деп, көптөн бери өтө эле элем деп, бирок азыр сиздердин тааныш аттарды көргөндө аябай сүйүнүп бир сыйра кучактап койдум. Онлайн деп коеюн, виртуально. Ошо рахмат топ, чоң жооп бергениңизге, сизге WhatsAppка байланышка чыгам дейт, группада номериңизге. Ооба, группага да жазсаңыздар болот. Баса кайтарым пикирлерди бүгүнкү сабакты группага да жазып коюңуздар. Кандай маалымат алдыңыздар, биздин Аймира спикерибизге да ыраазычылык билдирип коюңуздар. Себеби балким кийинки дагы этаптарда балким дагы 5-6 айдан жолугабыз. Анткени дизайнда өнүгүү баттыраак да. Бүгүн 30 000 болсо, эртең эле 100 000 таап калышы мүмкүн. Аймира, мен сага толук түрдө ишенем. Максаттарга жеткиле, ниетиңерге жеткиле. Албетте баары бирибиз көп акча тапкан татыктуубуз. Иштесек эле, аракет кылсак эле көп акча тапкан татыктуубуз. Эч ким бизди чектебейт. Сен 35 000 эле сом табышың керек бүттү депчи. Негизи кечээ көрүп аткам да, Кыргызстанда закон боюнча негизи минимальный зарплата 35 000 экен да. Ошо мен да аны билип деп коюп атпаймынбы, шок болуп, да депчи. Ошо закондорду билип коюш керек албетте. Ошол кетип калды. Седа. Ошол эгер суроолор болсо берсеңиздер болот. Болсо Айбира деле ушу балдары бар, тамак берип келди. Севда кандай? Аяш кызым, мен в жизни кичинекейин да көргөм. Карап коет, Севда десе. Кандай? Булар азыр оштосуңарбы, Аймира? Ооба, оштобуз. Ошто туруп заказ алдык, хактын аласың, Бишкектенби? Ооба. Оштонбу? Жок, Бишкектен. Ошондо жакшы. Мисалы мен деле заграницага чыгып каламын кээде, же жолдо болуп калам, же үйдө болом, же кухняда болом. Онлайнда иштеген жакшы сайгы, мындай ачык болосуң да, Бишкектен деле иштей аласың, чет мамлекетинен деле иштей аласың. Ошол дагы жакшы. Ошто экенин Эгер билбейт курска элдер. Ошо Бишкектен эле алып атам заказдар. Ошто экенин эч ким билбейт деп иногда эле киргизип коем. Кстати, ошо азыр айтканың аябай маанилүү болду да. Биз онлайнда өзүбүздү каалагандай көрсөтсөк болот экен да. Ошонусу мындай маанилүү экен. Мисалы эгер өткөндө дагы Аскат Абжановду таанысаңыздар керек, семинар болду да. Айтат, эмнеге балдарыбыз телефондон чыкпайт дейт. Себеби телефондо алар өзү каалагандай өзүн көрсөтө алат дейт да. Мисалы ошол эле Instagram. Адамдарга Instagram кызыктуу. Мисалы эгер бир кызды алсак, бир кыз айталарга успешная бизнес-леди болсо, Instagramга успешная бизнес-леди менин мындайкей деп сүрөттөрүн чыгарса, видеолорун чыгарса, акчаларды санаган көрсөтүп койсо, аны баардыгы ошентип ойлойт экен да. Бул деген көп акча таап отур, миллионер экен депчи. А на самом деле андай эмес, болушу мүмкүн дейт да. Вот буну эми жакшы жак колдонолу, чын эле биз Instagramга өзүбүздү каалагандай көрсөтсөк болот. Ошол маанилүү да. Эгер сиздер Instagramга өзүңүздөр дизайнер катары көрсөтсөңүздөр, профилге графический дизайнер,
Шайыргүл дизайнер деп жазасыздар, жасаган кичине макеттерди чыгарасыздар. Вот мен мынакей дизайндан бүгүн заказ алдым, аябай клиентим довольна болду, рахмат деп анча мынча сүрөт видео чыгарасыздар. И адамдар силерди уже дизайнер катары көрөт экен да, ошол экен. 1-2 күндө эле өзүңүздөрдү адамдарга көрсөтүп коюп кетесиздер да, ким экениңиздердичи. Кааласаңыздар бүгүн дизайнер, эртең таргетолог болуп көрсөтөсүздөр. Кааласаңыздар эртең блогер болуп дегендейчи. Ошол акырынан кийин туктай берели. Негизи курстун программасын WhatsApp'ка жазсаңыз болот. Негизи кыскача мен азыр балким мирас кызык болсо сен дагы көрүп турсаң, мен азыр бөлөйүн. Так, демонстрация экрана кыламын да, бир аз көрсөтүп берейин, берин, там. Так, демонстрация экрана боло элек, азыр. Мен бүгүн ошо биринчи жолу Google Meet өткөрүп жатам, буга чейин. Шаку, мен айтып коюп дизайнерine элдер менен коштошуп Хорошо, Аймира, ооба, сен убактың мен болсо тар болсо кой берип эле. Рахмат жаңы Аймира, сага жакшы эфир болду деп ойлойм. Балким баштап дизайнды билип, клиент таппай жаткандарга жада башкаларга сонун мотивация болду деп ойлойм. Запись сактап, өзүңө да жиберип коем. Айтып коеюн, эсте ошо жазып койсоңор дагы болот Инстаграмдан жана Шайыргүл группага жөнөттү го, ал жакта Инстаграмым бар. Группадагы ачайын. Вопросторуңар болсо жазсаңар, иншалла жооп берем. Группадагы ачак, Аймира бизде группада бар. Жазсаңыздар, Аймира дагы жооп бериши мүмкүн 1-2 күн ичинде. Ошол. Майли, Аймира, Мээңиздер, ассаламу алейкум. Пайдалуу болду деп ойлойм, өзүңүз жакшы кара. Токтобогула, коркпогула, давайте. Так, мынакей бул бизде креативдүү дизайн курсубуздун сабактар Telegram аркылуу болот. Креатив дизайн 1.0 деп ачтык. Бул биринчи айдыкы да. Биринчи эле таанышуудан баштайбыз. Мынакей азыр сиздерге көрүнсө керек. Өзүңүздөрдү тааныштырасыздар. Кечээ эле 3-4 күн мурун сатып алгам. Мынакей Иса деген окуучубуз MBA'де окуйт экен, маркетингде. Big Data'да өзү адашпасам ушу Дубайда болчу. Дубайда окуйт бул неменечи, Big Data менен MBA'де Дубайда окуйт да. Ошол жакында сатып алгам. Сиздер бүгүн болсо бүгүн сатып алсаңар, негизи канча эрте баштасаңар ошончолук жакшы да. Сатып алып кийин окусаңыздар болот. Негизгиси ошо сунушум 2000 январга чейин калтырбаңыздар, анткени 2025-тен мен бааны сөзсүз түрдө көтөрөм деп жатамын, анткени көтөргөндө деле арзаныраак салыштырмалуу, маалыматтар аябай жакшы. Бул жакта сөзсүз түрдө мынакей биз сабагыбыз болот. Үйүнө угулап экен, азыр көрөлү. Салам, достор, кандайсыздар? Сабакка куш келиңиздер. Бүгүнкү видеодо Figma'га катталуу боюнча айтып беребиз. Figma бул графикалык редактор. Figma'нын официалдуу сайты figma.com. Үйүнө угуп жатат деп ойлойм. Ушул сыяктуу мындай по полочкам десем болот да, кадам менен мындай баардык грамотно, монтажы деле грамотно, кайсы сайтка кирди, эмнени басты, баары да көрүнүп турат. Анткени атайын мындай биз немеге видеодо стрелка мондай берип коебуз да, что сиздерге кайсыл жак басып атканыңыз көрүнүктүү болсун депчи. Figma'нын дизайн жасаган башка программалардан айырмасы курал панели аябай жөнөкөй жана Буну дагы окуганда көрөсүз деп ойлойм. Сөзсүз түрдө сабакка тиешелүү материалдар баардыгы бар, сайтта кайсы кантип жүктөйбүз, тапшырма берилет ар бир сабактан кийин, андан кийин тест тапшырылат. Кандай депчи. Экинчи сабак болот. Таанышасыздар. Үчүнчү сабак болот, мынакей тест тапшырып жатат, көрүп жатасыздар. Сөзсүз түрдө тесттер тапшырманы бышыктоо үчүн, сиз көргөн сабакты бышыктоо үчүн аябай жакшы жардам берет да. Плагиндер боюнча балким мен дизайнды билбегендерге жаңы маалымат болушу мүмкүн. Figma'нын эң негизги башталат да, анан дизайнерди даярдап баштайсыздар. Бул ошо стористен башталат дейм да. Мисалы, Figma'нда жакшы жагы көп функциялар акысыз. Мисалы, ошол эле фонду алуу, фонду алмаштыруу, шрифттерди алмаштыруу, кыргызча шрифт кылуу, градиенттерди берүү, мисалы өзүңүз каалагандай градиент, өзүңүз каалагандай түз, мисалы бир компания болсо, компанияда
основном белгилүү бир түстөр колдонулат да. Ошого жараша стилди баарын өзгөртсөңүз болот. Төртүнчү сабакты көрөлү. Салам достор. Бүгүн компьютерде англис тил курсуна креативдүү дизайн жасайбыз. Алгач эле жумушубузду рамка таңдоодон баштайбыз. Frame, Instagram. Ушундай мынакей ошол сапчырмага жараша материалдар. Бул жакка буга чейин окуучулар да жасашкан. Комментарий бөлүмү бар, бизде иштейт. Бул жакта окуучулар жасаган жумуштарын бөлүшөт. Мынакей Италия курсуна кабыл алуу дейт, бирок выпускка курсуна кабыл алуу записаться деп даярдаган, мисалы ушул сыяктуу да. Анан суроолор болсо ошого калса ушул комментарий бөлүмүнө жазат. Саламатсызбы, мен курста ушул жерге окшой калды эле, кандай кылсам болот депчи. Бул жакта мен бармын, модератор бар, суроолорго сөзсүз түрдө жооп берилет да. Инфографика, бул Wildberries Озонго керек болот, Wildberries Озон деген сыяктуу. Сөзсүз түрдө мисалы рекламный макеттер болот, таргетке кетирген рекламный макеттер да аябай жакшы келет. Ошондайларга заказ түшөт. Курстарга мисалы бул фитнеске. Буну уже адамдар, биздин окуучулар 7 сабакта эле даярдап башташат да. Мынакей 7 сабакта эле ушул сыяктуу дизайндар даярдап калса аябай жогорку деңгээлде деп айтам да, мындай сапаттуу дизайндардычы. Мынакей мындай концерт афишалар, бизде концерттер чын айтканда бир айда 5-6 жолу болот экен да, дээрлик ар жума. Концерт, КВН, тикет кежи, мисалы кассир кежи дегендер бар, кирсеңиз аябай толтур афишалар бар. Ошол клиенттер менен деле мисалы связь кыла алсаңыздар, алар сиздерге тынбай заказ бериши мүмкүн. Мен өзүм тикет кежиде таргет кетирчимин да. Күндө кетире алса, күндө. Мен буга чейин билчү эмесмин, Кыргызстанда негизи Бишкекте иш чаралары көп болушучу. Бирок аябай көп болот экен да. И ар бирине сөзсүз түрдө дизайн даярдалат. Ар бир сабактан тест тапшырыласыздар. Коучтарга дагы бар. Комментарий бөлүмүнө кайра эле келсек, өзүнүн жумуштарын бөлүшөт. Тапшырмада сиздер ушул биз көрсөткөн видеодо көрсөткөндөй жасай аласыздар. Мисалы, могу макетти үйрөтсөк, кодун ушуну жасай аласыздар да. Точка копировать этип. Себеби биз бул дизайнда үйрөтүлгөн шрифттерди, биз ушул сабакта үйрөткөн сүрөттөрдү баардыгын атайын өзүнчө бир Telegram группага жүктөгөнбүз. Мынакей. Эгер биз мындай дизайн даярдасак, ошол дизайндын сүрөтү бар. Көрдүңүздөр, могу эки форматтан кандай формат өзүбүз сүрөттөрдүн жиберебиз. Сүрөттөн тышкары кандай түстөрдү колдонууга аны айтабыз. Мисалы, өңдөрдүн hex коду. Түстөрдүн ошол түстөрдү деле кантип тандайбыз, алар боюнча өзүнчө информация бар. Түс деген кандай түстөр бири-бири менен туура айкалышат, түстөрдү брендовый түстөрдү кантип табабыз, hex код деген эмне деген сыяктуу. Мындай баардык маалыматтар берилет. Мындай 3D иконкаларды кантип даярдайбыз, каяктан алабыз. Ошол сыяктуу мынакей. Баардык видеодогу маалыматтар, сүрөттөр, шрифттер баардыгы бар да. Көп мисалы шрифт таппай кыйналат, мисалы Laguna деген шрифт каерде депчи. Аны биз даярдап жүктөйбүз. Жана шрифттерди кайсы жактан жүктөсө болот, каяктан шрифт алса болот, ал боюнча дагы сабакта көрсөткөнбүз. Мынакей видеосын азыр эле көрсөттүм. Тур компаниялар аябай көп, мисалы Турцияга тур, Египетке тур, Дубайга тур, аларга да дизайнерлер керек да. Биз жасаган дизайнерлер ар бири өзүнчө проект да. Мисалы байкасаңыздар, бул тур компания. Буга чейинки болсо мисалы фитнес беле. Мынакей бул болсо сулуулук салонго. Салонго деле аябай көп дизайнер керек. Андан буга чейинки болсо мисалы финансылык сабактуу экспертный курстар дагы бар да. Мисалы фитнес залдар бар, мисалы аябай көп концерт, мисалы ар бир биздин даярдаган сабагыбыз ар бир өзүнчө проект да. Бир эле мисалы видео сабак көрүп, ал боюнча өзүнчө иштесеңиз болот да. Өзүнчө проект алсаңыз болот. Мынакей бул да курс визажист курсунда. Бул сабакта сиздер бир эле мисалы дизайнды даярдабай, плагиндер менен таанышасыздар. Коопсуз аймак, мисалы бул сабакта эмнени үйрөнөсүз, ошол боюнча да маалымат берилет да. Мынакей бул сабакта сетка. Ойбой, мен азыр билмейм. Мынакей бул сабакта сетка, layout grid, линия, сызгыч, коопсуз аймак, safe zone. Эмне боюнча айтылган. Бул боюнча маалымат аласыздар, негизи бул safe zone деген аябай маанилүү да. Эмне экенин туура койдоңуз. Бул адамдар очтан ката кетирет.
бир шрифт кичинекей, бир мисалы турган элементи чоң, чекеде жайгашкан же ортодо жайгашкан сыяктуу. Ошол боюнча маалымат берилет. Тест. Андан кийин нейросеть. Мисалы бул инфографика нейросеть аркылуу даярдалган да. Духи эле өзү сүрөт, а калган ылдый таш, гүлдөр баардыгы генерация болгон. Мындайча айтканда, искусственный интеллектти билсеңиз керек, эгер билбесеңиз деле маселе жок, анткени биз бул жакта искусственный интеллект боюнча да маалымат бергенбиз да. Кантип, кантип жасалат, кайсы сайттар бар, мисалы толук мондай маалымат берилет. Бир сабагын көрөлү. Салам, достор. Бүгүнкү Мен азыр бул сабакты жүктөгөн эмес элем, ошого азыр кичине загрузка болуп иштеп жатат. сабакта сүрөттөрдү генерациялоо боюнча айтып беребиз. Жасалма интеллект аркылуу сүрөттөрдү генерациялоо күчөп, аны билүү талапка айланып бараткан сайт. Ошол сайттардан мисал катары бир канчаны көрсөтүп берели. Шилтеме менен бөлүшөбүз. Ошол бул жакта жасалма интеллект менен кантип сүрөттөрдү генерация кылса болот деп бир канча платформалар көрсөтүлгөн. Алардын баардыгы акысыз. Айырмаларын түшүндүрүп бергенбиз. Бул сайт караганда бунун айырмасы эмне депчи. Ошол бул нейросеть менен деле инфографика менен аябай көп зат азырда алсаңыздар болот. Бул өзүнчө проект да. Бүгүнкү акысыз вебинар. Андан тышкары бизде мындай семинарлар да болуп турат. Аларга да силер акысыз катышсаңыздар болот. Андан кийин бул биринчи айда эле, биринчи айда ушул нерселерди үйрөнөсүздөр, экинчи айда эмне болот? Экинчи айда мисалы ошол эле 13-сабактын уландысы, мындайча 14-сабактан башталат да. Кээ бир адамдар мисалы айталы, Figma'нын базасын билет. Базасын билип туруп, мен инструменттер билем, дизайнерге өтөм десе, балким экинчи айдан эле баштаса болот. Экинчи айда биз мисалы мындай иш-чаралар, афишалар даярдаганды үйрөнөбүз. Ар бир негизи иш-чара афиша дегенде ичинде аябай көп да, ар түрдүү плагиндер бар. Мен буга чейин мисалы Canva'ны да колдончумун. Canva деген мисалы бир жылына мынтип айтканда 12.000 сом, 13.000 сом деп тура берет да, бир адам өзү сатып алсачы. 12.000, 13.000 Canva'ны сатып алганга караганда Figma'ны үйрөнгөн дагы да мындай да өзүн актайт деп койсом болот. Азыр мынакей Figma'да ошо Canva'дагы инструменттердин көбү бесплатный. Ошолор фон алмаштыруу, мисалы мындай да үйрөнгөнбүз. Сол тараптагы кишиден сүрөт беребиз, мисалы Мирбек Атабековдун сүрөтүн. Ошол кишини Мирбек Атабеков өзгөртөт да. Ушул сыяктуу болчу. Азыр бул да өзүнчө тренд да. Мисалы көп көрсөңүздөр керек, кээ бир адамдар бар, ушинтип эле акча табат. Мисалы мени деген айталы кичинекей балдар айтат да, мен деген Бэтмен же Человек-паук болгум келет, же мен Бэтмен болгум келет десе, Бэтмен сүрөтүн алып, балаңыздын сүрөтүн коесуз, анын фейсин алмаштырасыз да. Өзүнчө бизнес кылса болот. Негизи мындай бизнестер дагы бар. Мисалы китеп даярдайт. Супергерой деген Гарри Поттер болот, бирок Гарри Поттердин сүрөтү болсо баласы болот да, баласынын лицосу да. Ошол сыяктуу бул да искусственный интеллект бат эле даярдайт. Мынакей ошол нерсе боюнча да биз түстөрдү тандоо боюнча мисалы кантип сочетать этилет, мынакей башка баннерлер көрсөтөбүз. Бул да өзүнчө чоң тема да. YouTube обложка даярдаганды үйрөнөсүздөр. Салам, достор. Бүгүнкү видео сабакта бир кызыктуу нейрондук түйүн жөнүндө. Мынакей бул YouTube обложка. YouTube обложка деле мен буга чейин кино тармагында да иштегем. Кино тармагында биз күндө YouTube обложка даярдап атат. Трейлерге өзүнчө, киного өзүнчө, видеосуна өзүнчө дегендейчи. Азыр мисалы подкасттар көбөйүп кетти. Подкасттарга YouTube обложкалар керек. Эгер иштесеңиз, бул да өзүнчө тармакта. Айтканда мисалы ар бир дизайн даярдаган сөз түрдө акысыз даярдабайсыз да. Ар бири 500 сом, 1000 сом деп мисалы ушундай бөлүнөт. YouTube обложка даярдап деле мисалы дизайндардын түрлөрүн даярдап 30 саат жүгүп алсаңыз, 5 сом алсаңыз эле тоже жасалган. Мисалы бул нерселер 1 саатта, 2 саатта даярдалуучу нерселер да, эгер сиз албетте Figma'нын инструменттерин толук билсеңиз. Бат эле даярдап кое аласыз. Эгер насмотренность аябай жакшы болсо. Карусель посттор аябай маанилүү. Мисалы Instagram'дан билесиздер, бир эле слайд эмес, бир эле пост эмес, карусель болгондор бар, И бул ошол карусель постту именно панорамный деген бири-бирине уланып кетчү. Мисалы карасаңыз, бул жерде биринчиси, экинчиси бири-бирине уланып кеткен да.
карусель просто ушул жөнөкөй бири бирине уланып кетчү бир тармактанбаганбыз. Бул уже ресторан сферасында мисалы. Эгер рестораныңыз бар болсо, кафеңиз бар болсо, мисалы менюларды кантип чыгарасыз, ошолорго тоже дизайнда керек да. Ошол сферага айтканбыз. Али тест, визуал, мисалы бул психология тармагында визуал даярдаганбыз. Ар бир өзүнчө кантип мындай единый бир стилде визуал даярдаш керек. Мисалы көп адамдарда проблема. Мен визуалым бузулуп кетти, визуалым жакшыракай элек, визуалым бирдей эмес депчи. Биз ошол экинчи айда визуал боюнча дагы өтөбүз. Кантип бирдей болуш керек, кантип даярдайбыз обложканы, рилстин обложкасын кантип даярдайбыз, ошол сыяктуу форматтар, размерлер ошол боюнча да чоң кенен сабак да бул. Ичинде сөз түрү шрифттер боюнча дагы айтылат барча. Бул дагы карусель просто. Мисалы мен өзүм да турдуу устройство жагында иштегенмин. Турдуу устройствода 4-5 ай иштедим. Биз дайыма ошондой пост даярдап жүрөбүз. Мисалы Туркияга жумушка ала алабыз. Ушундай жумушчулар мындай зарплаталар депчи. И булар нерселерди жасаган жеңил. Эгер сиз эмнени билсеңиз, бул жакта бар, азыр айтып берелин. Жазбай коюппуз да, неме деген бар. Layout create дегенчи. Баары тегиз жазып берет да. Мисалы тексттерди жылдырып, тияка жылдырып убакыт кетирбейсиз да. Figma'да дагы бир функция бар. Баатыраак жасаганга жардам берет. Ошол функция жөнүндө айтып беребиз. Мисалы караңыздар, здание турат, зданиянын артында Туркия деген жазып турат да. Шуну кантип фондун артка жылдырабыз деп, бул деле бир аз болсо креативность да. Маанилүү нерсени кантип алдыга маанилүү көрсөтөбүз, маанисизин кантип артка калабыз. Мисалы кээ бир айтуучуларды көрөм, маанисиз информация кичинекей жазылат, маанисиз информация наоборот чоң жазылып калат, маанилүүсү кичинекей жазылып калат да, же түсү туура эмес болуп калат. Ошол боюнча дагы айтып турабыз да бул сабактарда. Бул да визуал, мисалы бул недвижимость тармагында. Мисалы авангард дегендер бар, бизде элит хаус, ушул толтура бар. Алардын эле инстаграмына кирсеңиздер, мындай баардыгы окшош эмес, баягы психологияда көрсөткөндөй визуалдар эмес, кичине башкача, но в целом бирдей да. Ошолорго мисалы ушул сыяктуу визуалдар даярдаганды үйрөтөбүз. Кандай даярдалат, эмне болот, мондай шрифтти кантип жазат дегендей деген сыяктуучу. Окей. Көрдүңүздөр, в целом караганда бул инстаграмга 9 посттук визуал да. 9 посттук визуал деле мисалы 5 мүнөт, 6 мүнөт даярдасаңыз болот. Опытка жараша, клиенттин да чөнтөгүнө жараша, сөзсүз түрдө бааны койгондо клиент менен кеңешесиздер, кандай дегизде клиент менен чогуу чечесиздер да, ал баалардычы. Бирок орточо баары биз орточо мондай бир рынокто ушундай деп бир бааны беребиз. Кандай түстөрдү колдонобуз, визуал түзүп атканда Figma'ны кантип алып алсаңыз жеңил болот, кийинкисинде кыйналбайсыз, ошол боюнча да мисалы сонун сабак айтылат. Сабакта сонун маалымат. Салам достор. Бүгүнкү сабак кыймылсыз мүлккө мисалы недвижимость. Бул недвижимость өзүнчө визуал. Шрифттер, мисалы биз аябай көп проблема да. Сонун шрифт аттым, бирок кыргызча окуп айтам. Тамалар башкача болуп калат. Бирок бул биз үчүн проблема эмес. Биз деген видео сабакта үйрөтөбүз. Бул шрифтти, мисалы мондай шрифт болсо, өзү шрифт ушундай да. Деген ушундай жазылат, мындай жазылат. Бирок биз аны күлкү болсо, тамасы жок, мисалы мондай жазылып калат, ошолорду баардыгын турат, мондай шрифт кылганбызса өзүбүз Figma'дан даярдапчы. Буну кантип даярдаса болот? Бул деле авторский метод деп койсом болот. Көп айтпашы мүмкүн. Биз бул дагы сабакта үйрөтөбүз бул нерселерди. Mockup деп коет. Мисалы ошол эле сиз даярдаган дизайндарды кантип инстаграмга бөлүшөсүз. Mockup деп коет, анда ал боюнча өзүнчө маалымат берет. Мисалы эгер дизайн даярдасаңыз, бөлүшөсүз, тигиндей деп өзүнчө маалымат бергенсиз. Мисалы эгер Instagram stories жазсаңыз, мындай өтүп, телефонуңа жаза салып туруп жүктөсөңүз болот. Мындай бөлүшөбүз деп маалымат бергенбиз. Ошо сонун негизи курсундай ар бир айткан сайын балким кээ бир нерселерди пропускать этип кетип атам, бирок аябай мындай деталдуу турса, бул жерде презентациялар мисалы көп жактарга да презентациялар керек экен да, в целомчу. Курсу боюнча презентация, балким программасы боюнча презентация, ошолорду кантип жасаганды үйрөтөбүз. PDF форматы, PDF формат деле скачать этсеңиз болот, PNG деле кылсаңыз болот. Таплинг сайттар, бул рабочий таплинг, мисалы ушул сайт таплинг деле даярданып үйрөтөбүз. Функциясы менен кантип бир эле дизайн даярдаңыз, кантип запускать этет, кантип сайтына
керек конструктивчу баардык процесстерди баштан баштап аягына чейин үйрөткөнбүз да. Ошол андан кийин сөзсүз түрдө катышкандан кийин биз окуучуларга сертификат беребиз. Бул жакта rich content дагы бар. Rich content азыр аябай тренд болуп жатат. Firebase билгендер болсо билсе керек. Rich content да көп заказ берип жатышат. Аны да үйрөтөбүз акыркы трендтерди. Анан окуучулар аягында мондай сертификат алышат. Креативдүү дизайн курсун ийгиликтүү аяктап, тапшырмаларды толугу менен аткарып, дизайн негиздерин мыкты деңгээлде өздөштүргөн тастыктап этип сертификат кайрабыз. Ошол достор, менин оюмча мындан жакшы болушу мүмкүн эмес, билбейм. Баасы жагынан дагы, сапаты жагынан дагы сонун дайындадык. Бул да чек эмес. Мен да алда дагы жакшы пландар коюп жатам. Буюрса убакыт жетсе, аларды да жасайбыз. Баардыгыңыздарга рахмат. Аягына чейин отурганыңыздарга, курс боюнча маалымат аламын десеңиздер, жеке катка жазсаңыздар болот, группага жазсаңыздар болот. Ошол баарыңыздарга ийгилик. Байланышта болобуз. Саламатта калыңыздар.